Саламатсыздар бардактуу биз улуттук долбоорунун көрүүчүлөрү. Бүгүн 2-нчи сезонго кастинг. Еңсеген сезимдерге биз жолуктук деп ушундай жакшы маанайда Анжелика Кайратовна өзү чет өлкөдө жүрсө дагы жоопкерчиликти бүгүн өзүбүз мойнубузга алып, кечинде мындай шашылып сиздер үчүн эртерээк келгенге аракет кылдык, башка жакта элек. Анан көп сөздү айтпастан эле биз жолуктук долбоору жөнүндө кичине кыскача маалымат бере кетейин. Ушун биринчиден ушул жака кадам таштап, ушул өзүмдү сүйүмдүү баягы эч кимге көргөзбөстөн ушу эл алдында табып, эл алдында үйлөнөм деп келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз жолуктук долбоору биринчи сезонду ийгиликтүү жабып, биз ушу Алланын каалоосу менен 3 жупту үйлөнттүк. Үчөө тең азыркы убакта жашап атышат. Эми ар кандай болуп атат, аны 2-нчи сезондо да биз толук чагылдырып берүүгө аракет кылабыз. Ошондуктан азыр кастинг болот. Кастингде болушунча тартынбастан өзүңүздөрдүн баягы кененирээк тааныштырганга да аракет кылсаңыздар болот. Суроолорго тактаана жооп беребиз. Мурда турмуш курсаңыздар, мурда үйлөнсөңүздөр, балаңыздар болсо ошонун да бардыгын айтабыз. Анткени эфирден кийин баары бир чыгып калат да, Кыргызстан аябай кичинекей. Анан чыгып калгандарды деле көргөнсүздөр да. Ошон үчүн мындай азыр эле айтып таштасаңыздар болот да. Анда сиздердин кол чабыңыздар менен 2-нчи сезондун кастинги башталды. Биз жолуктук долбоорунун 1-нчи сезон катышуучусу Ырыскелди мырза бүгүн видео тартып кагаз жана мага жардам берип атат. Туура түшүнөсүздөр деп ойлойм, урматтуу көрүүчүлөр. Ал эми биз бул жака биринчилерден болуп эле сол жакта турган, башта отурган джинсовка кийген мырзаны чакырып коелу ортого. Катуураак кол чаап берели. Өзүңүз жөнүндө кенен тааныштырасыз, аты жөнүңүз, каяктан болосуз, канчага чыктыңыз? Саламатсыздарбы урматтуу кастингдин катышуучулары, НТС телеканалынын жалпы жамааты жана биз жолуктук реалити шоунун көрүүчүлөрү. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Тамадасызбы? Саламатчылык. Менин атым Азат. Нарын областына караштуу Жумгал жергесинен болом. Бул жака мен өз бактымды табам деп жакшы ниет менен келип отурам. Кайсы жылгысыз, канча жаштасыз? Жашым 28-де. Үйлөндүңүз беле бул убакка чейин? Жок, бул убакка чейин үйлөнгөн эмесмин. Кыз жигит болуп сүйлөштүңүз беле? Бул убакка чейин 1-2 жолу сүйлөшкөм, бирок азыркы убакта сүйлөшкөн кызым жок. Эмне себептен аларга үйлөнгөн жоксуз? Эмнеге эфирден сырткары сүйлөшүп жүргөн убакта за граница чыгып кеттим 2 жылга. Анан бир аз түшүнбөстүктөр болуп, ошол себептен сүйлөшпөй калдык. Эмне жумушуңуз, эмне жумуш кыласыз? Азыр тойлордо тамадалык кылып коем, анан Forester деген фирмада иштейм. Ал фирмада эмне кылып иштейсиз? Оператор. Видео тартыппы? Жок, жана жооп бериппи? Заявка чогултуп, аны складдагы жумушчуларга накладной кылып чыгарып берет. А бирок өзүңүздү мындай кесибиңиз эмне болуп калат ошондо? Өзүңүздү эмне деп тааныштырасыз? Тамада деп тааныштырасызбы же Forester, Subaru деп эле? Өзүмдү Foresterдеги эме деп тааныштырам. Главный жумушум ошол. А мындай тамадачылык бул жөн эле акча табышпы кандай? Ал өзүмдүн хоббим, ырчылык, бул тамадалык менин өзүмдүн хоббим. Бул кесип деп эсептебейсиз, э? Сиз башка кесип, бирок бул менин ичимде эңсө, көксө деп койчу эле, ошол нерсе. Анан тамадалык, ырчылык ошол нерсе да меники. Хоббим. Ошо жок, ошондо неме биринчи орунга кайсы кесибиңиз туруп атат? Тамадачылыкпы же Forester? Негизи биринчи орунда өзүм ырчылыкты көбүрөөк жакшы көрөм. Ошол нерсеге көбүрөөк басым жасайм. Биринчи орунда ошо ырчы болоюн деп келдиңиз, а? Ырларыңызды бияктан мындай биз жолуктук долбоорунан ырдасаң эл угат экен деген максатта келдиңиз. Жок, ал нерсе эмес. Мен ошон үчүн ырчылыкты кастингке жазылып атканда айткан эмесмин. А биз жолуктук долбоорунун өзгөчө эмнеси жакты сизге? Бул жакта деген өзгөчө ар бир катышуучуга бирдей мамиле кылып, мындай өзүнүн мындай издеп жүргөн адамын тапканга жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берет экенсиздер. Ошол нерседен анан мен өзүм бактымды табам деп келип отурам бул жака. Баары эле түшүнүктүү болду окшойт, э? Ооба, түшүнүктүү. Анда Азат мырза, Азат, э? Азат мырза катуураак кол чаап коелу. Ийгилик каалайбыз. Орундуктардан орун алып бериңиз. Жана ошол эле оң жакта турган биздин татынакай аппапак кийинген сулуу кызыбызды чакырып коелу. Катуураак келе жылмайып кол чаап.
Микрофонго жакын келип алсаңыз болот. Ырдачыдай эле басып келдиңиз го. Сиз да ырчысызбы? Негизи кызыгам катчы. Ырдайсыз, Ырдайм. Бир куплет ырдап бере аласызбы? Жок, азыр чыдай бермесин ырдаганга. Жок, ушул жерден орду көргөзүшүңүз керек да, кастингде бизге кичине башкача да таланттар. Кастинг баягы жагын ырдап берем го дейчи. Элдер кеткен. Так, өзүмдү тааныштырайын. Менин атым Назира болот. Жашым 23 жашта. Кастингге келген себеби бул чында эле мен да ошо өзүмдүн бактымды табайын деп келгем. Буга чейин деле сүйлөшкөм, бирок мындай жүрөгүмө жакын ала албадым да. Ошол. Физиологдук долбоорунан кантип жүрөгүңүзгө жакын алып кете аласыз? Анткени бул жакта сезимдерди ачыкташ негизи кыйын да. Эфир тартылат, бүт Кыргызстан көрөт. Физиологдукка эми өзүмдү даярдап келдим. Чынакы буга чейин деле көрүп келгем, бардыгын көрүп. Негизи башында ишенген деле эмесмин. Жанакы кийинчерээк үйлөнүштү го. Ошо тойдо ошолорду көргөн деп мындай кичине кызыктым да. Үйдөгүлөрүм каршы болдук. Анан акыры көндүрдүм аларды да. Азыр макул беришкен. Макулдун беришкен ошол. Каяктан болом дедиңиз өзүңүз? Өзүм Актаудан болом, Нарын областынан. Бирок Токмокто жашайм. Токмокто чоңойгонсуз, э? Токмокто чоңойгом. Турмушка чыккан эмессиз? Жок, чыккан эмес. Эмне жумуш кыласыз? Мен деген корейский компанияда иштейм. Лисиан деген жаңыдан чыгып атат. Ошол жакта консультант болуп жашайм. Жагабы жумушуңуз өзүңүзгө? Ооба, жагат, ал жумушум жагат. Сиздин тие турган жолдошуңуз кандай бала болуш керек? Мен тие турган жолдошумду мындай чечкилимдүү болсо дейм, өзүнө ишеничтүү, ар кандай кыйынчылыктар болот, ошону алып кете турган, мага мындай кандай десем, поддержка бере турган адамды издейм да. Көптөгөн кыздар кайненеси менен жашабайсыз деп атпайбы? Сиздин оюңуз кандай буга негизи? Жок, ал жөнүндө деле ойлонгом, бирок мен ага деле макулмун. Наоборот, кийинчерээк деген кайненең менен жашасаң, ал жардам берет го дейм да. Жумуштар болуп калат, балдарың да болот карап турганга. Орундуктан орун алып берсеңиз болот. Жана ошондой эле төр жакта отурган человек в маске деп эле келиңиз. Кол чабып коелу катыраак. Саламатсыздарбы, урматтуу психологдун маскаңызды чече аласызбы? Же орот? Орот. Ладно, маска менен сүйлөңүз. Көрөрмандары, өзүмдүн атым Марсель, Таластан болом, Арал айылынан. Жашым 23-тө. Психологдукка келгендин себеби бул жактан ачык жана чындык сүйлөшөт экен да. Мен ошол жерден мурун бир үйлөнгөм мен. Бир үйлөнгөм. Туп турабы? Ачыкты сүйлөш керек да ошак. Балаңыз барбы андан? Балам жок. Канча жашыңызда үйлөндүңүз эле? Өзүм негизи бир жума таанышып, бир жумадан кийин 2 күндөн үйлөнүп алгам да, абдан шашып үйлөнүп алгам. Балам да жок, кызым да жок. Просто ошондой болуп калышат, Москвадан келип, анан өзүмдүн атама сөз берип алып ошо менен үйлөнүп. Жөн негизи мурда шашып эмес, даже ала качып үйлөнсө деле бактылуу болуп жашашчу эле го. Балким кээ бирлер 10 жыл сүйлөшүп деле бактылуу эме ажырашып кеткендер бар да. 10 күн эле сүйлөштүм. Кеп шашкандан эмес болуш керек деп атам да. Кеп балким шашып эме болдум мен. Өзүм келип эле, тим более өзүм айылдын ылдыжанынан таанышып, өзүм да жумуштан өзүм коллега болчумун да. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Мен Саламат Бактыбековна. Форекс трейдинг боюнча аналитик экспертмин. Мен өзүмдүн трейдингке келгениме 2 жыл болду. 2 жылдын ичинде көп тажрыйба алдым. Учурда табышым өтө жакшы. Трейдинг академиясынын офиси бир гана Бишкек шаарында эмес, Москва шаарында да ачылды. Эгерде сиз онлайн акча иштеп трейдер болууну кааласаңыз, биздин номерлерге кайрылыңыз. Трейдинг академиясы сизди онлайн акча тапканга үйрөтөт. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Анан өзүм да мындай жал жактан тийише коюп, ошо менен оозтан сөз чыгып кетип, апасы менен тааныштырып ошо менен үйлөнүп алдым. Эми ал кыздын атын тааныбайбыз дем, ал жаманданга деле кирбейт болуш керек. Анан көбүнчө косяк кимден кетти деп ойлойсуз? Косяк көбүнчө менден эмес, бирок мен жактырган жок. Ачык эле айтайын. Сиз ажырашпага кандай аракеттерди кылдыңыз? Экөөбүздөн кетти, бирок мен өзүм тилендим да, жашап эле коелу деп, мага жаккан жок да. Бул негизи нике кыйылгандан кийин жоопкерчилиги аябай чоң болуш керек да. Уже мындай үйлөнгүчөктү мындай
көзүңдү чоң ачып үйлөнгөндөн кийин көзүң жум деп коет да. Анан бирок баарына жумуп баардыгы эле айтты, бирок болбой койду мага такыр. Баардыгы жаша дедиз, болбой койду. Жаша деп бүтү айтышты. Ал көзүңүзгө чөп салды, ошончо болбой койгондой. Ошондой болду, Ошондой. Прям по факту көрдүңүз, билдиңиз ошонун баардыгын. Көрсө өзү деле тааныйт башка, өзүнүн кылган нерсесин билет. Мен да. Демек анда сиздики туура эле болуптур, анда сизге эчтеке дей албайсыз. Эмне жумуш кыласыз өзүңүз? Өзүм сантехникмин. Мен мурдагы кесиби сантехник. Ал канча жылдан бери иштейсиз сантехник болуп? Ошо 2 жыл болуп калды. 2 жылдан. Жагабы жумушуңуз? Жагат өзүмө. Кандай типаждагы кыздарды? Бияктан да кийин если Кудай каалап өтүп калса шашып үйлөнө албайсызбы? Жок, шашып. Бир эфирдейин. Экинчисинен кайтам, биринчисинен кайта алмайт. Жашоо турмуш тарбиялап койду уже. Сабак болду мага, жакшы эле. Сабак болду. Эми ал шашып деле үйлөнгөнүңүз жакшы болуптур, бирок эгерде көзүңүзгө чөп салбаганда жашай бермек экенсиз да, туурабы? Демек ал шашып үйлөнгөндөн болгон жок, Нике кайып болуптур. Сизге чоң рахмат. Анда таластын. Блогер жигитти чакырып кол. Өзүңүз тааныштыра кетиңиз. Саламатсыздарбы? Мен Жалал Абад областынын Караштуу Аксы районунан болом. 1997 жылкы. Жашым 26да. Эмне жумуш кыласыз? Заводдо сушилка чыгарам. 1 жылдан бери. Сушилка чыгарасыз 1 жылдан бери. Жумушуңуз жагабы өзүңүз? Жагат. Өмүр бою ошол жумуш менен иштейин дейсизби же башка? Жок, бизнес пландар бар. 26 жаштасыз, Ооба. Жалал Абадтан болом дедиңиз. Аксы районунан. Ошол жакта жашайсыз, Аксыда, Жок, азыр Бишкектемин. Бишкекте иштейсиз заводдо, Үйлөндүңүз беле мурда? Жок, бойдок. 26 ачыкча үйлөнгөн жоксуз, Жок. Акыркы жолу качан отношенияда болдуңуз эле? 1 жыл болду. Канча сүйлөштүңүз? 2-3 ай сүйлөшкөм. 2-3 ай сүйлөшүп, анан эмне болуп кетти 2-3 айдан? Анын ата-энеси зордуктап башка бирөөгө берип салды. Зорд. Ошондо негизи зордоп берип салды да. Ачык сүйлөгөн жок. Сүйдүңүз беле мурда? Ал сүйдүңүз беле мындай? Кандай? Сүйгөн. Иә. Бири-бирибизди катуу сүйчүбүз. Ал сүйгөн адамдар аягына чейин барыш керек эле го. Мен до конца бардым, алып качып кетти. Анын үйүнө барсам, Зордоп берип койду. болбой койду уже. Ата-энеси да уруксат бербей койду да уже. Алар мурун эле Сүйлөшүп койгон экен. сөйлөшүп койгон экен ата-энелери. Бизге айтпай элечи. Сүйлөшүп, анан жүрөгүңүздөн чыгардыңызбы ал кызды же ошого өчүрүшүп келген окшойсуз? Ошол ата-энеси. Чыгаргам давно эле. Турмушка чыккандан кийин унутуп. Кандай болду мындай? Кыйынчылык болдубу? 2-3 ай кыйналдым. Кантип кыйналдыңыз? Эмне болду? Ырлар чыктыбы же? Жок, эми сүрөттөрүн карап, өткөн күндөрдү эстеп, Ыйладыңызбы? айлаган күндөр болот. Демек сиз аябай мындай жүрөгүңүз менен берилип сүйгөн жакшы көрөт экенсиз да? Анан сизди блогер катары да көрүп жүрөбүз. Блогерлик тараптан эмне контенттерди кыласыз? Өзүм эле тартам. Келе жардам берип коем. Кайрымдуулук кылып. Кайрымдуулук кылып жардам. Ошондо сиз жана айтып кеттиңиз, озвучкада кылабыз голостор. Ошо кайсы голостор сиздики? Сулуу болуп ас келгенсип, акылдуу болуп калганын карасаңар. Жанагы кыз таштап кеткен ушул сөз чыгып да. Ушул жана кыз таштап кеткенден чыктыбы бул сөз? Жок, андан мурун эле чыккан. Да, кайсы сөздөр? Привет, я блогер, Кыргызстандын номер 1 крашы, а ты? Ушул аябай катуу кетти, эсенге чейин катуу кетти. Дагы барбы? Көп эле бар болуш керек. Сиз мындай иштейсиз экенсиз да. Азыр эстей албатым, көп эле. Азыр алдыга чыга турганда кайсы голостор бар? Айторуңуз. Сүй жөнүндө. Айторуңуз сүй жөнүндө. Азыр план кылып атам да, эми жазышым керек. Бул жазуучулукту сиз кайсыл акында мотивация алып жазасыз? Жок акында. Өзүм талантым кичинекейинден. Ыр жазасызбы? Жок. Койбойм да өзүм. Мындай пародия жазасызбы? Кээде пародия. Пародияларыңызды айтып бере аласызбы мындай кыскача? Жок, айта албайм. Айта албайсызбы? Ошондо сушилка чыгарат экенсиз, блогер да болуп иштейт экенсиз. Кээде блогер. Жүрөктөн сөз чыгарат экен. Үйлөнсөңүз каяктан кетесиз? Каякта жашайсыз? Айылда. Айылга кетесиз, Аксыга кете турган кыз керек экен да сизге. Кол чабып коелу анда. Атыңыз ким дедиңиз?
Уларбек, а? Все. Кийинки биздин чакыра турган бул жакта айымыбызды чакырып берели. Биз жолуктук долбооруна случайно келип калган. Саламатсыздарбы? Менин атым Алма, 27 жаштамын. Турмушка чыктыңыз беле бул убакка чейин? Алма аябай стройная, симпатичная болуп турасыз. Эмне себептен чыккан жоксуз? Вроде мындай балдар. Кайка? Турмушкабы? Карьерага аябай басым жасадым. Бирок өкүнбөйм, көп нерсеге жетиштим деп ойлойм. Бүт нерсенин буйругу менен, өз убакыты менен деп ойлойм. Демек сиз үйлөнгөнгө даяр экенсиз да, бүт өзүңүз жетишсеңиз. Эмне карьераларды курдуңуз, эмне жумуш менен алектендиңиз 27 жашка чейин? Көп. Эми аябай көп нерсе менен алектенем, бирок эң негизги нерселерди айтып кетейин. Өзүм кичинекей кезимден бери 6 класстан бери спорт менен машыгам. Күрөш менен дзюдо. Күрөш дзюдо, Кыргыз Республикасынын спорт чебери. Канча жылдан бери ошондо? Ошо 12-15 жыл болуп калды. Ошо 5. Профессиональный спортсменка экенсиз да? Чемпионка Азии. Чемпион Азии? Чемпионка Азии. Бирок дзюдодон эмес, комбат джиу-джитсудон. Чемпионка Азии бу. Каралачы кандай кыргыздын. Азыркы учурда өзүм күрөшпөйм, кичинекей балдарды машыктырып келем мектепте. Тренер болуп иштейсиз? Азыркы учурда машыктырып. Мондай көрсө ким айтат ушундай спортсменка экенин? Мындай эме каверге чыкканда мындай характер башкача болуш керек, баатырларда мондай кармап, мындай кармап туруп эле мондай кет. Негизи баары эле таң калышып берет, спорттон тышкары мындай өтө назик көрүнөсүң деп. Каверге чыкканда мен такыр башкачамын, характер, боевой настрой. Интересно. Анан көп балдар коркпойбу сиздин жаныңызга келгенде? Например, ал мыякта спортсмен балдар бар, кол көтөрүп койлочу. Экөө экен, үчөө экен да калгандар спортсмен эмес экенбиз да. Негизи баары сурай беришет, сен солуусуң, талантливый деп Инстаграмдан көп балдар жазат болуш керек деп. Бирок андай эмес да. Анан кийин көп айтышат, духум жетпейт деп. Духум жетпейт да. Ошого андай деле эмес да, негизи. Жан дүйнөңүз кандай сиздин ошондо? Жан дүйнөңүз кандай мисалы? Вопрос аябай мындай обширный экен. Кандай? Мындай жан дүйнөңүз эми мисалы сиз айтып атпайсызбы, мен аябай духум жетпейт деп атышат депчи. Жан дүйнөңүз балким назикпи? Бирок мен чечкимдүү адамды жактырам. Анын эгер духу жетпесе, демек андан чоң нерсе деле кала албайт го дейм да. Демек жөн эле таанышканга духу жетпесе, андан чоң нерсе деле күтпөйм да. Ошого духу жетсе, смело да? Сүйлөшүп көрө алам, ооба, шанс бере алам деп теңсинбегендей болбойм да. Сиз финансы жактан кандай болушун каалайсыз жолдошуңуз? Менден көбүрөөк тапса жакшы, албетте. Бул деле маанилүү нерсе деп ойлойм. Анткени келечекте мен иштебей калам, балдарымды караш керек, мени багыш керек. Жөн эле күндөн күнгө эмес, эми жакшы жашаганга албетте ар бир адам каалайт го дейм да. Эми мындай что финанс жактан да кичине тың болсо. Мен өзү ошо тренерскийден тышкары инвестормун. Өтө финансовый независимость аябай кичинекей кезимден бери умтулам. Кеңири жашаганды аябай жакшы көрөм. Өзүмө эч нерсенен не отказывать да. Ошо машинаңыз бар, квартираңыз бар, бүт бар. Машинам бар болчу, сатып салдым. Азырча пешком жүрүп, ошол акчаны инвестицияга салсам, менден пайда, ал акчадан пайда көбүрөөк болот экен, а машинада только расход экен деп ошол жака салып койдум. Буюрса, келечекте болот баары. Негизи мындай бар го, жашоодо деле боло берет го. Мисалы, бала кандай ийгиликке жетсе да, миллионер болсо да, аябай успешный болсо да, мындай карапайым кыздарды алат да көп балдарчы. А кыздар эгерде финансовый жактан аябай өсүп кетип, успешная болуп калса, ал эч качан карапайым балага тийбейт дейм, оңой менен ал бир. Андай эмес, мен үчүн эмне маанилүү деймби? Потенциал маанилүү. Мондай азыр жок болсо да келечеги жок, мындай карап, эгер анда ошондой потенциал бар, өсүп, өнүгүп, аракеттерин көрсөм, эмнеге чогуу жетсек деле болот. Эгер аябай мисал бай болуп, ал бүт баары ал атасынын состояние болсо, ал мен үчүн кызыксыз. Анткени атасы жок, ал деле жок да. Мага ошол потенциал маанилүү. Өтө сонун жооптор болду окшойт. Анда ордуңуздан орун алып беришиңизди суранабыз. Саламатсыздарбы, НТС каналынын операторлору жана катышуучулары.
Мен Баткен обласы Лелек району Баул айылынан боламын. Жашым 29-да. Ал үйлөнө элекмин. Буюрса мына өзү жол 29-да, жашыңыз. Менен теңкенсиз да. Бир да жолу үйлөнгөн эмессиз, а? Жок. Акыркы жолу качан сүйлөштүңүз эле кыздар? Акыркы жолдору бир ай мурун бир кыз менен сүйлөштүм, жата келишпедик да. Эмне себептен келишпей алдыңыз? Жакпай калдыбы же сиз жакпай калдыңызбы, же ал жакпай калдыбы? Негизинен биз неме жактан Баткенден болгонубуз бир аз туура келбedi окшойт да. Сиз Баткенден болгонуңузду түшүнбөйм. А кыз каяктан эле? Кыз дагы өзү жактан эле, негизинен шаарда окуп, шаякта калгысы келген окшойт деп ойлодум. Шаарда жашагысы келген. А сизге айылда жашаганыңыз керек, а? Жок, азыркы учурда мен уже шаардан үй алып, ушул жактан уже жайланып алдым эми. Ушул жакта кылам го деп атам да. Эмне жумуш кыласыз? Строитель. Строитель, э? Кайсысын? Обделка кыласызбы, штукатурка кандай? Негизи нөлдөн баштап үйдө тургузам да, крышасыга чейин. Нөлдөн баштап стена, фундамент, крыша, обделки, полный, потолок, затолок полный кыласыз, э? Эми обделка иштерин деле кылам, бирок мелчиликтен аны кылбайм да. Андан көрө бир үйдү фундаментинен тургузсам ошол выгодныйраак да. Келип крупно эле иштеп туруп эле, тарс акчаны шашсап туруп эле, лям туда, лям сюда кылып туруп эле. А өмүр бою ушул жумуш менен иштейин дейсизби? Кандай пландар бар? Жагабы өзүңүзгө? Азыр 7 жыл, 8 жылдан бери үй салып иштеп келдим. Эми бир 30 чакты үй салып койдум. Эми ушундан биягынан карьерамды жаап, Европага кетсекпи деп досум экөөбүз пландаштырып атабыз. Ошондо үй фирма менен иштедиңизби же мындай эле өзүңүз частный эле алып иштедиңизби? Өзүм частный эле иштедим. Өзүңүз үй салдым дедиңиз, Бишкекке? Жок, үй эле алып алдым, же өзүм үй салып берип, өзүм же билип калдым эми мага канча расход кетет, кандай кылат. Андан көрө үй сатып алсам жакшы экен деп таярын сатып алдым. А сатып алдыңыз, э? Кайсы районго сатып алдыңыз? Сокулуктан. Демек сиз үй алып коюп турсуз, жумушуңуз бар экен, үйлөнгөнгө даяр экенсиз да? Даярмын, бир аптада болсо үйлөнүп берем. Бир аптада? Бул дагы айтып кетти го эме деп. Шашып кеттим деп. Шашылыштын эрте кечи жок го, эми негизинен жашоодо эми мындай биrini түшүнгөндөй жашаш керек. Эми ол шашкандан эмес го деп ойлойм да. Демек сиз шашкыңыз эле келет, э? Мен тезирээк үйлөнүшүм керек. 30га чыгы элек да. Мен да ошентип ойлонуп турам, буюрса 30га чыкты үйлөнүп алайын деп. Чоң рахмат анда. Же таланттарыңыз барбы? Кандай талантыңыз бар? Менде талантым жок, талантым ушу колумдагы өнөрчүлүгүм эле. Кол өнөрчүлүк талантыңыз экен да бул, э? Сиз ак Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Менин атым Турар. Ысык көл областынын Жети Өгүз районунан болом. Мен өзүм Бишкек шаарында иштейм. Эмне жумуш кыласыз? Швеяда. Швеяда эмне болуп иштейсиз? Бычмачы жана бүтүкчү болуп. Канча жылдан бери иштейсиз? 5 жыл болду. 5 жыл болду, э? Бул сиз үчүн кесип экен да, бул жагат экен да жумушуңуз, э? Эми кийин эле иштеп калдым. Кийин эле иштеп калдым. Жашыңыз канчада? Жашыңыз канчада? 30да. Үйлөндүңүз беле? Жок. Эмне себептен үйлөнгөн жоксу 30га чыкканга чейин? Эми ата-энеме жардам берип, бир туугандарыма жардам берип, ошол себеп менен жүрүп калдым. Эми үйлөнөм деп деле ниет коюп жүрдүм, бирок тилекке каршы болгон жок. Швеяда иштеген сонун сулуу кыздар көп го, алардан сүйлөшүп көргөн жоксузбу, мисалы, бир кесиптеш болуп? Чындыгында мен Швеядан көп караган жокмун. Жакпайбы Швеяда? Жок. Жагабы? Жок, эми ылайыктуусу мындай карап чыккан жок. Балким которулсаңыз ошол жактан табып калат дейсиз, башка жагына. Андай деле болгон жок. Кандай болуш керек сиздин оюңуз боюнча ала турган аялыңыз? Менин оюмда ой басырыктуу, ыймандуу, адептүү жана ата-энесин сыйлай билген, күйөөсүн уга турган ошол. Сиз да угасызбы аны? Албетте. Кандай учурларды угасыз, мисалы, айтып, бүгүн досторуңа барба эле койчу, менин жанымда эле болчу десе угасызбы? Эми колдон келишсе. Апаңа барба эле койчу десечи, угасызбы? Эми барабыз, кап барба болсо. Бир туугандарың үйүмө чакырба эле койчу, бүгүн менин настроениям жок болуп атат, тамак жасагым келбей эле десе, сиз эмне дейсиз? Эми ал жагынан мен да жардам берип
эме алып турам. Демек, ортодо мындай границаны тапканга аракет кылат экенсиз да? Эмне таланттарыңыз бар, өнөрүңүз бар, балким тартынбай көрсөтөт. Жок, эч кандай талантым жок. Чоң рахмат анда. Орындуктан орун алып бериңиз. Саламатсызбы? Баарына салам. Мен 28 жаштамын, атым Акмарал болот. Жалал Абад облусунан болом. Бишкекте чоңоп өскөм. Өзүм кесим боюнча айта кетсем, сулук сферада иштейм, бьюти сферада, визажистмин. Мен бул долбоорго келишимдин себеби жакшы үй бүлөгө, жакшы келин болуу. Мурда турмушка чыктыңыз беле? Жок, мурда турмушка чыккан эмесмин. 28 жашка чейин айтышты эмнеге турмушка чыкпай жүрөсүң деп. Өзүм ушул убакка чейин жумуш карьера деп жүрүп турмушка чыккан жокмун. Бьюти жакта ошондо карьера дегенде өзүңүз салон ачтыңызбы? Сулук салон ача элекмин, бирок оюмда бар. Финансовый жактан мындай самодостаточно эле табат экенсиз да? Өзүмдү өзүм каржылайм, өзүмдү өзүм. Ушул убакка чейин келип, мен өзүмө бир үй алдым. Ал сиз кийин күйөөңүз Акмарал сенин үйүңө жашайлы десе не дейсиз? Мен каршы эмесмин. Жашаса жашайлы деп айта берем. Күйөөңүздүн финансы жактан кандай болушун каалайсыз мисалы? Жакшы болсун каалайм, албетте. Жакшы, мисалы, жакшы болгон адам үйүңө жашайлы дейт да. Ооба, билем, психологияны жакшы билем, мен дагы ким кандай экенин жакшы билем. Мисалы, мен жакшы көргөн адам, эгер каражаты жок болсо, сен үйүңө жашайлы деп эме кылса, албетте макул дейм, жок дей албайм. Өзүм поддержка кылып, если чын жүрөгүмдөн жакшы көрүп, ошол адам мен жакшы бөлүккө, если турмушка чыкчу адам болсо, албетте өзүм поддержка кылып, всегда жардам бергем. Демек, сизден аз тапса деле сиз ошого деле макул экенсиз да? Макул. Мен эч качан өтө деле байлыкка карабайм. Өзүм жөнөкөй эле кызмын, жөнөкөй үй бүлөдөн чыккам. Өзүңүз бай экенсиз да, зачем сизге кийин байлыкка карап? Өзүңүз бай экенсиз да дейм. Ооба, өзүм баймын. Кандай келин, мисалы, өзүңүз айтып кетпеңиз, мен аябай сонун келин болом деп, сиз өзүңүздү кандай келин элестете аласыз? Мен өзүмдү жөнүндө айта кетсем, дайыма эле шайыр жүрөм, аракетчилмин. Тамак жасайсызбы? Тамак жасайм, жакшы. Бардык жактан бар. Кызганчаксызбы? Өтө кызганчакмын. Өтө кызганчаксыз. Өтө кызганчактык бул мындай кийин жашоодо өтө таасирин тийгизет деп коркпойсузбу, мисалы? Тийгизет деп корком. Бирок аракет кыласыз. Бирок өзүмдү кармаганга аракет кылам. Анткени кыз киши канчалык кызганчак болгон сайын балдар ошончолук кысылып баштайт да. Ошон үчүн мына мырзаларга эркиндик керек. Просто аял менен күйөөнүн ортосунда мындай бири-бирине ишениш керек, эркиндик керек да. Эгерде баягы күйөөңүз баягы, эгерде күйөө жаман болсо, аял миң кызганса деле кылчу нерсесин кылып коет да. Ал мындай прям кыйынга деле турбайт да. Ошондуктан мен ойлойм, сиз только ишенишиңиз керек да. Ишенип туруп эле эртең менен чыгарып коюшуңуз керек. Кечинде тосуп алышыңыз керек 2-3төчү. Даярсыз ошого деле ишенип жашаганга, Бирок сиз аябай кызганчы да экенсиз. Аракет кылам, албетте. Андай эч кандай левый движенияларды эч качан кылбайм. Турмушка чыксам, жакшы максаттар менен чыгам. Өзүм сүйдө туруктуумун. Аябай шайыр сонуңуз экен. Орнуктан орун алып бериңиз. Чоң рахмат. Келиңиз сиз. Басқаны кантет басканы. Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Менин атым Арген, Жалал Абад областы, Аксы районунан болом. Ошол. Эмне жумуш кыласыз? Тигүүчү цехте, үтүжник. Үтүжник болот. Канча жылдан бери иштейсиз? Урматтуу көрүүчүлөр, мен Дубайдамын. Биз жолуктук долбоордун көрүүчүлөрү, ысык салам. Актилек Авто Дубай сиздерге сонун машиналарды салып жиберебиз. Сиздерге бардык маалыматтарды туура бериш үчүн Дубайдагы эң чоң аукционго келдик. Бул жакта дүйнө жүзүндө мен деген перекупщиктер көп, бирок кыргыздар дагы аз эмес. Мына ушул ренжик кайсы кыргызга буйрук калат болду экен? Автотур аркылуу Дубайга келип, каалаган машинаңызды аукциондон сатып алсаңыз болот. Актилек Авто Дубай өзүнүн профессионалдуу командасы менен сиздер үчүн кызмат кылат бул жакта. Келесиз дагы мына бул жерден каалаган машинаңызды. Каалайсызбы Range Rover, каалайсызбы Mercedes, каалайсызбы вертолет, албетте тамаша. Эң
сонун машиналарды Кыргызстанга айдап кетсеңиз болот же заказ берсеңиз болот. Жапжаң машина заказ кылам десеңиздер, Ак Тилек Автодубай өзүнүн профессионалдуу командасы менен кызматта. Ушул турган Instagram баракчасы, номерлерге кайрылыңыздар, колум калчылдап атат. Болгон маалыматты бердим окшойт сиздерге. Баары эле түшүнүктүү болду окшойт, урматтуу көрүүчүлөр. Мейлиңиздер, анда көрүшөбүз. 5 жылдан бери. 5 жылдан бери. 5 жылдан бери эмне себептен башка жумушка секирген жоксуз? 5 жылдан бери туруктуу иштеген жокмун. Башка жумуштарда да иштеп көрдүм. Официант да болуп көрдүм, таксист, көп жумуштар, стройкада өзүмдүн жанагы тапкан жокмун да. Негизи үтүкчү, шеяда иштегендер аябай жакшы табат да. Ооба. Анан мындай табып финансы жактан кандай ийгиликтерге жеттиңиз 5 жылдан бери? Финансы жактан машина алдык. Куттуктайбыз. Аял алыш керек. Үй. Ооба, мүмкүн. Эми ушул жерден буйруп насип кылып калса, алабыз. Үй да каласы. Демек эң негизгиси, ошондо сиз өмүр бою ушул жумуш менен иштейин дейсизби же жүрөгүңүзгө да башка бир кесип? Жок, негизи кесибим актер. Актер? Окугансызбы? Окууну баштаган элем, бирок до конца бүтөрбөй Москвага кетип калгам. Акчаны кууп деп коймун. Акчаны кууп. Азыр ошондо кийин актерлук менен иштейсизби? Эми буйрса убакыт көрсөтөт. Жүрөгүңүзгө көбүрөөк эмне жагат? Үтүк жагабы же актерлукпу? Жок, актер. Мен жүрөгүм кичинекейимден берки жүрөктө сакталган актер да, кыялдарым. Кайсы актерду жакшы көрөсүз Кыргызстанда? Кыргызстанданбы? Аскат Сулайманов. Ошондой мен ошого окшоп ойноп берем да. Ойноп бериңиз? Интересно. Азыр. Бул азыр сиз өзүңүздөрдү көргөзө турган убакта биз жолукпайбыз мындан кийин. Азыр кайсыл сөзүн эсте калды эле. Воля, тажадым го силерден. Силерди көрбөй жүрүп кандай болду эле? Ошол кездеги жашоодо эч көргөнүзгөн жокмун, Канат байке. Эми буну оюмдан чыгарып эле айтып койдум. Негизи башкача болуш керек. Да кайсы актерлор туурай аласыз? Пародия жагынан жакшы окшойсуз. Балким саясатчылар туурай. Ошондой жактан жакшы эле. Тартынбай келиңиз, смело. Дагы эмне? Азыр унутуп атам, если бул жакта иштешип калсак, али көп силерге туура берем го дейм. Атыңыз ким дедиңиз, кечиресиз? Арген. Арген. Отуруңуз анда. Рахмат. Сизге 5. Саламатсыздарбы? Менин атым Айжан Бектурсунова. Жалал Абад областына караштуу Аксы район Кербен шаарында төрөлгөм. Кызылыктар көп экен. Бир кыздын энеси менен ажырашканмын, 6 жыл болду. Азыркы убакта өзү окуум финансы тармактар боюнча аяктагам. Азыркы убакта ушул жакта кассада иштейм. Ошол. Кайсыл жакта кассада? Бишкекте кассада иштейсиз. Канча жашыңызда чыктыңыз ушунда турмушка? 20. 20 жашыңызда. Азыр 27 жаштамын. Эмне себептен 2 жолго түштүм деп ойлойсуз? Түшүнбөй калдык бир-бирибизди. Ошол жолдошуңуз канча жашта эле? 92-жылкы. Ошондо канча жаш разница болуп калат? 92. 96сыз? Түшүнбөстүк болду, ошо менен 6 жылдан бери такыр жашайын деп аракет кылган жоксуздарбы? Ооба. Сиз 20 жашта болгондо мындай ойлодуңузбу? 20 жаштайм, балким мен 20 жаштагыдай ойлонуп турмун. Балким 27 жаштагыдай ойлонгондо жашайт элем деген сыяктуу мындай. Да, ойлодум. Демек бул жаңылыштык деп эсептейсиз, турмушта болгон. Азыркы убакта сиз ой жүгүртүүңүз, турмушка болгон көз карашыңыз башкача да? Да. Сиздин жолдошуңуз кандай болушун каалайсыз? Үйлөнүп, мисалы 2-3 баласы бар болсо кандай дейсиз, мисалы? Жолдошумбу? Ошо акылдуу чечкендүү болсо болот, ошол. Эме семейный жагынан, балким алда үйлөнүп ажырашкандыр. Балким бала болгон. Болот. Канча жашка чейин? 30-дан бир аз ашса болот. Канча, 40-ка чейинби? Жок. 35ке чейин, Да. 35. Кассада иштейсиз. Балаңыз канча ошондо канча болду? 7 жашта.
экинчи класста окуйт. 7 жашта, 7 жашта. Экинчи класста окуйт. Ал кимде өзүңүздүн колуңуздабы? Ооба. Өзүңүз кимдер менен турасыз бул жакта? Бул жакта өзүм квартирада турам, кызым айылда окуйт азыр, окуп атат Жалатта. Квартирада туугандарыңыз менен турасызбы? Эмне себептен биз жолуктукка келейин дедиңиз? Ушул өз теңимди таап ушул жерден Сырттан мындай тапкан күнүңүз болдубу? Сырттан жок, мен ушул жерден тапкым келди. Сыртта тапсам деле болот, негизи ушул жерден тапкым келди. Ушул жерден тапкыңыз келди. Чоң рахмат, анда кол чаап коелу. Келиңиз сиз. Ассалам алейкум. Менин атым Санат. Нарындан болом. Жогорку билимдүү 2014-жылы университетти бүтүргөм. Андан чыгып мамлекеттик салык кызматында 5 жыл иштегем. Азыркы учурда жеке ишкерлик менен алектенем. Жашыңыз канчада? Жашым 31-де. 31-де. Үйлөнгөн эмессиз, буга чейин? Үйлөнгөм. Канча жолу? 1 жыл. 1 жыл. Балаңыз барбы? Бар. Канча? Эркек балам бар. 1 балаңыз бар, Канча жашыңызда үйлөндүңүз? 24 жашым. Канча болду 2 жылга түшкөнүңүздөргө? 6-7 жыл кетти. 1 жылдан кийин уже 2 жылга түштүңүздөрбү? 6 жыл, 2 жылдан кийин. 1,5 жыл, 2 жыл. Эмне себептен 2 жылга түштүңүз? Үй бүлөгө жоопкерчилик эми мындай что 24 жашта үйлөндүм дедиңизби? Уже осознать этип калгандай үйлөнүп турсузда көп нерсени. Себебин издеп таппай койдум. Просто финансы десек финансы бар болчу. Ал учурда ушу салык кызматында иштечүмүн. Жакшы акча тапсыз, баардыгы бар болчу. Баардыгы бар болчу. Ата-энем десем ата-энем бар болчу, бала десе балам бар болчу, ден соолук десе ден соолугубуз бар болчу. Ортодо кандай ошондо балким сиздин мамилеңиз жетпей калгандыр, жылуу сөздөрүңүз жетпей калгандыр. Сиз жумушта эле карьера деп жүрө бергендирсиз. Билбейм, ошо себебин билбейт да. Жок, мына аракет кылган жоксуң да, жоопкерчилик алып мындай жашайын депчи. Уже 6 жыл аракет кылып жүрдүм да. Ушул убакка чейин, почти ушул убакка чейин аракет кылдыңыз жашайын деп, Бир 2 жыл болду уже. Мындай жүрөгүңүздөн кой бергениңиз да. Үмүтүмдү үзүп, короче, башка жол, өзүм жашоону тандашым керек экен, табышым керек экен. Демек 2 жолго түшкөндөн кийин 6 жыл сизден аракет болуптур, Кыз тараптан демек жок деген эле жооп болуп калыптыр да. Жеке ишкерликти отпойсузбу, эмне бизнес менен алектенесиз? Спецтехникаларды иштетем. Өзүңүздүкү? Перевозка, груз. Азыркы учурда Кытай менен перевозка груз. Финансовый жактан эмне? Кандай? Уже баары бар буюрса. Шаарда десем, шаарда там бар. Шаарда таңыз бар, машинаңыз бар, үйүңүз бар, бизнес бар. Шотто канча акчаңыз бар? Эми доллар менен миллионер эмесмин, бирок сом менен. Анан канча жашта болушун каалайсыз келинчегиңиз? Жаш айырмасы, жашка эме койбойм. Чектөө койбойсузбу? Имандуу болсун, таза тыкан болсун, билимдүү болсун, тектүү жердин кызы болсун. Өзүмдө нерселер ошол нерсеге татыктуумбу деген суроо бердим. Значит, мен татыктуу эле экенмин да. Мисалы, мен семьямды полноценный Кудайга шүгүр камсыз кыла алам. Өзүм да билимдүүмүн, мисалы. 2 окууну бүтүргөм. Азыркы учурда мамлекеттик салык кызматында 5 жыл иштегем. Азыркы учурда жеке ишкер болуп уже 3-жыл кетип барат, иштеп жүрөм. Кийинчерээк кайра салык кызматына барам деген. Эми сизди бул кастингден да көрөт да видеодон. Балким өтпөй калсаңыз, балким сырттан деле таап бериң, аракет кылабыз сизге. Анан эми бардыгы. Мен мындай болдум да, сырттан издедим, аябай издедим. Анан сырттан издеш үчүн да убакыт керек экен. Бияктан деле убакыт керек да. Бияктан андан да көп убакыт керек да. Бияктан эми мисалы полный Кыргызстан көрөт да, мисалы мен эртерээк табамбы деген эмедим да. Мен мисалы сыртта жүрө берсем полный Кыргызстан көрбөйт да, туурабы? Анан мисалы бир кыз менен жолугуп сүйлөшүп, анан аны таап, же болбосо тигини таап, ушинтип убакыт көп экен да. Мен иштин дагы эмем. Ал турмушка тийип чыкса боло береби, эчтеке кылбой, балдар болсо? Ооба. Канча баласына чейин болсо эчтеке кылбойт? Желательно кызы менен болсо. Эркек бала болбойт, Эми эркек баланыкы деле мындай болот экен, бирок эркек баланы эртеңки күнү баягы эмеси көбүрөөк экен да. Жайгаштырыш керек, ал атасы менен катышат, анан ушундай кичине эркек баланын переходный возрасттары момент болот. Ошол учурда туура түшүнүш керек. Мисалы, мен анын баласына катуураак сүйлөп койсом,
келинчегим таарым калат деген сыяктуу ушундай эмелер. Кыздардын деле переходный возраст болот да. Эми ал учурда мисалы ал мамасы менен көп иштейт да. Мен мисалы мен папасы менен иштебейт да кызчы. Мамасы менен көп сүйлөшөт. Переходный болуп атам, эмне болуп атат, бүт мамасына айтат да. А бала менен мен иштешим керек болуп калат. Анан мен катуураак аны переходный учурунда же тентек кылса мен катуураак сүйлөп койсом таарым калат. Все баары түшүнүктүү болду окшойт. Өтө сонун талаптар. Жана атыңызды ким дедиңиз? Иә. Санат мырза да өзү да ошого татыктуумун деп айтып кетти. Демек ошо талаптарын да биз колдойбуз, өзү татыктуу болсо албетте. Биздин хиджаб кийген карындаш чыгып калсызбы? Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум. Менин атым Майрам. Мен өзүм Талас медициналык колледжин бүткөм. Азыркы учурда тез жардамда иштейм. Фельдшер болуп. Канча жылдан бери иштейсиз? 1 жыл эле болду. 1 жылдан бери иштейсиз. Жашым канчада дедиңиз? 22демин. 22десиз. Турмушка чыкканга даярсыз, Ооба. Биз жолуктук долбоорунан табайын дедиңизби? Мындай сырттан аракет кылып көрдүңүзбү? Сырттан негизи болду, бирок көңүлүмө жаккан жок. Ошондуктан бияка бактымды сынап көрсөмбү дегем. Жолдошуңуздун кандай болушун каалайсыз? Мен келечекте жолдошум негизгиси ошо намаз окуган. Мен да өзүм намаз окуйм. Жин жолунда жүргөн. Негизгиси жин жолунда жүргөн башка, эми динди айтып койгон башка да. Ошону иш жүзүндө өзү амал кылып жашаган. Ошондой мырза болсо. Негизи аял киши үйдө аял кишиде дин болсо, анда эркек киши бат эле келет да. А бирок эркек кишинин дини аял кишиге оңой менен алып келе албайт да, мисалы. Балким. Сиз ошондо только намаз окуган, мисалы намаздан да биринчи адеп акылак, воспитание аябай биринчи орунда турат да. Эгерде адам адеп акылагы болуп, воспитаниясы болуп мусулман болсо, ал сөзсүз намаз окуйт да качандыр бир күнү. Аны деле карап атасыз да, туурабы? Ооба. Демек сиз ошол жагы жакшы болсо деле тийгенге даярсыз. Чоң рахмат. Келиңиз, сиз келебиз. Менин атым Уланычбек, Скөл областынын Жетек Үз районунан болом. Кесибим боюнча мугалим, 5 жылдан бери физика сабагынан балдарга билим берип келем. Азыркы учурда Айылда турам. Жашым 27-де. Буга чейин эмнеге үйлөнгөн жоксуң деген суроо болсо, биз окудук. Магистратураны бүттүк, бакалаврды бүттүк, жумушка кирдик, иштедик, кесибибиз менен алектендик. 3 жыл зам директор болдук, директордун орун басары. Андан кийин кайра орунга туруп, өзүбүздүн кесип менен азыр алектенип аткан учурубуз. Кайсы айылдан дедиңиз? Жетек Үз району Саруу айылынан. Ошол жакта 5 жылдан бери мугалим болуп иштейсиз, э? Сарууда 3 жыл иштедим, азыр райцентрдабыз да. Райцентрда? Жетек Үз районунун борборунда. Ошол жакта жашайсыз, э? Мен Саруудан барып келип ошол жакка иштейм да. Кесибиңиз өзүңүзгө жагабы? Ооба, жагат. Өзүм тандап баргам. Бюджетте окуганбыз. Аябай баягы ачка калсак дагы, акчабыз жок болсо дагы ошону до конца чыгабыз деп 2021 магистрды бүттүк да, эми буюрса аспирантура, докторатураларды жактап, кандидат наука чейин барабыз деп максат койгонбуз да. Анан бизде да мурда мугалим кыз бар эле. Мугалим болуп келиш бул жака канчалык деңгээлде мындай оор турду же жеңил эле болду мисалы? Бир мектеп сизди колдоду же бар? Биз сени колдойбуз, ошо биз жолуктук. Бул жерде эки коллектив, достор, үй бүлө, туугандар баардыгы тең бар дешти. Жумушуңа шарт түзүп беребиз. Үйдү дагы байкем мен өзүм карап турам. Үйдө негизи апам экөөбүз эле жашайбыз да. Анан байкем коштун айылдан көчүп келип, мен апамды карап турам, бар бактың таап кел. Сен жумуш, карьера деп жүрө бересиң деп жиберишти да. Үйлөнгөндөн кийин, эсли үйлөнүп кала турган болсоңуз, буюрса анда дальше Жетек Үзгө барып мугалимдик кесиңизди улантасыз, э? Ой, эми кызмат кандай болуп калат? Кызматтан көтөрүлүп калсак, биз бир жерге эле отурукташып калбайбыз дейм да, бирок жашообуз ошо айылда эле болот да, көбүнчө учурда. Негизи эми мугалимдик кесип албетте бул ардактуу кесип. Финансылык жагыңызды да кура алам деп мындай көзүңүз жетеби? Жок, финансылык жактан биз финанс жактан көз карандысыз элебиз. Мындай акчабыз аз деп жеке эле зарплаттын көзүн карабайбыз. Айыл жергеси болгондон кийин сөзсүз жер иштейтип болот, ыйканчылык, мал чарбачылык деген болот. Учурда азыр
атам таштап кеткен үйгө чоң үй салып, райцентрдан да бир үй алганга чечкенбиз да. Уже өзүңүздөрдүн үй бүлөңүздөр менен жеке бизнесиңиз да бар экен да? Жеке бизнес да бар да. Дальнейший дагы чоңойтса болот деген. Аялыңыздын кандай болушун каалап атасыз, жубайыңыздын? Мугалим мырзага кандай жубай керек экен? Мугалим кыз керекпи? Жок, өтө эле жөнөкөй, анан баарына тегиз караган. Себеп үйдүн кичүүсүмүн. Чоң жоопкерчилик бизде болот. Баарына бирдей карап, баарын бирдей кабыл алыш биздин мойнубузда болот да. Билимдүү болуш керекпи? Билим, жашын айырмасы жок. Чектебейбиз, талап койбойбуз. Мугалим экен, билимдүү экен, тамашаны да түшүнөт экен. Тем более үйлөнбөптүрсүз, Так, үйлөнө элек. Ушулга чейин. Супер бойдокпуз. Анан эгерде сизге суроо мындай, спортсмен кыз алганда коркпойт белеңиз? Спорт чөйрөсүнөн кеткениме бир 7 жылдын жүзү болуп калды. Эмне спортсмен кылчу элеңиз? Грек-рим боюнча. Прям совпадение болду эле. Себеп окууну окуш керек болуп калды да. Канча жыл кылдыңыз ошондо грек-рим боюнча? Мындай перерывтар болуп атып, бир баш аягы 10 жылга жакын залга бардык, бирок таштаганга туура келип калды да. Кыздар менен чогуу тренировка кылчу элеңиз ошондо? Жок, жалаң балдар. Убакыт баарын көргөзөт. Чоң рахмат. Сон маек болду. Саламатсызбы? Менин атым Асель, 28 жаштамын. Бишкек шаарында төрөлгөм. Ушул жерде чоңоюп өскөм. Жогорку окуу жайын бүткөм. Кайсы окуу жай? Кыргыз юридикалык академиясын магистратурасында бүткөм. Ал профессия менен бирок иштеген жокмун. Эмне профессия ошондо? Судебный прокурорский. Эмне сөптөн иштеген жоксуз? Мисалы, аябай жарашат экенсиз, серьезный прокурор болгонгочу. Сүйлөгөндөрүнө? Себептери мен иштей турган жерге акча сурашты. Анан ошол акчаны чогултам деп башка сфера менен айланышкан. Анан бизнеске көбүнчө тартылып кеттим. Жаңы нерселер, өзүм үчүн жаңы нерселер, көп нерселер ачылды. Эмне бизнес? Мурда фурнитура сатчук. Азыр болсо Кытай менен иштешип атабыз. Азыр как байер, жакында карго ачайлыктап атабыз. Ошондо финанс, үй, машина бүт алып койдуңуз беле? Машина алгам. Машинаны бирок азыр сатып салгам. Сатып башка бирөөгө белек берип койгом. Машинаны сатып белек берип, ошончо колуңуз ачыкпы? Эң жакын адамыма бергем, ал менин мамам болот. Эмне белек мамаңыз ошондой? Машинанын акчасын эмне белек? Машинаны бизде деген аял кишини машина айдабайт деп эме кылышат го. Айдабагыла деп, анан ошол нерсе намыстанып, биринчи очуртта мамамдын мечталарын билчүм. 3 мечтасы бар экен. Ошол 1 мечтасын мен аткаргым келди. Ошол машина алып бергем. Өтө сонун. Жолдошуңуздун кандай болушун каалайсыз? Жашы канчада болуш керек? Сиз өзүңүз 28 экенсиз, Жолдошум чечкиндүү болсо, айрык ачым бетиме карап айтсам, мындай алдабай элечи. Эми сиз прокурорлорго, конечно, айтыш кыйын да. Жүрөгүндө иман болсо, шаңдуу, тез чечим кабыл алган, жоопкерчиликтүү болсо. Акча жагынанчы? Акча жагынан үй бүлөнү багалап турган. Чоң рахмат. Анда орнуктан орун алып берсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Менин атым Ислам, 26 жаштамын. Жогорку окуу жайын бүтүргөм. Азыркы учурда 3D анимация боюнча алектенем. Каяктан болосуз? Жалал Абад областынын Токтогул району. Канча жаштамын? 28 дедиңиз? 26-да. 26-да. Үйлөндүңүз беле бул убакытта? Жок, бул убакытта үйлөнгөнбүз. 3D анимация менен ошондо YouTube'да детский контент жасайбыз. Кимге ошондо, кайсы канал? Биз билебизби?
көбүнчө англис тилде баягы. Ошо өзүңүз жасайсызбы же бирөөдүн алдында иштейсизби? Жок, группалашып балам менен чогуу ачканбыз. Аз эле болду. Ага чейин бөлөк студияда 1 жыл иштедим. Анимация жасап берди. Анимация жасап. Азыр ошондо өзүңүздөр ачтыңыздар, өзүңүздөр иштетип атасыздар, Ооба, азыр. Кетип атабы, стреляйт этип атабы мирге? Азыркыча акырындан просмотр алып, подписчиктер көбөйөт. Ошондо 3D менен занимать эткен сизге жагат да ошо менен да? Жагат, ооба. Эмне талантыңыз бар анда? Таланттарым да жок, көбүнчө ошо спорт менен алектенем азыркы учурда. Эмне спорт? 2 жылдан бери фитнес менен, 1,5 жыл ашты бокс. Азыр эми чуркагы бир аз кызыгып ошо менен алектенип атам. Жакында марафондорго катышсам Бул ошондо кандай хобби катары же профессионально машыгасызбы? Спорт мен үчүн жана хобби. Өзүңүздүн для себя кылыш үчүн, Өзүм ден соолукта, ар дайым өзүмдү тонуста алып жүрүш үчүн. Мына артка сальталанып, шпагатка Жок, отуруп. аларды билбейбиз. Андай жок эмес? Жок, андай жок. Демек, ийгилик каалайбыз анда сизге. Чоң рахмат. Ошондуктан орун алып берсеңиз болот. Атым Кайрат. Нарын областына караштуу Кочкор районунан болом. Бул жерге келгендин бир чоң максаты буйруса ушул катышуучуларга окшоп эле мен дагы өз теңимди таап, ата энеме ак жолукчан келинди алып баргым келет. Ошол эң негизги максат. Жашыңыз канчада дедиңиз, кечирим сурайм? Жашым буюрса 22-ге чыгам. 22-ге чыгасыз. Эмне жумуш кыласыз? Мен Бишкекте товар ташып иштейм. Товар. Биринчи кесибиңиз ушул, товар менен иштейсиз. Канча жылдан бери иштейсиз? Мен көз 14 жаштан бери иштейм ушул немеде. Ошо товар ташып, товар ташып. Клубустарга киргизип ушундай да биздин. Машина менен ташыйсызбы, доставка кылып? Машина дейм. Финансылуу эми мындай 22 жашта финансылык жактан кандай үйлөнгөнгө даярсызбы, аялыңызды бакканга даярсызбы, жубайыңызды? Кудайга шүгүр, ушул жашка чейин өзүм менге машина алдым, үйгө деле акча чогултуп атабыз. Бирок негизи максатым эрте үйлөнгөн максат ушул да, балким жакшы кыз туш келсе экөөбүз бирге кылалы деген. Ошол нерсе мага жагат да негизичи. Кандай кыз болушун каалайсыз? Бирок негизи азыр үйлөнсөм деле Кудайга шүгүр багып кете алам да. Instagram, TikTok дегендерди колдоносузбу активдүү? Instagram жакшы колдоном негизи. Бирок TikTokко жакында эле кирип баштадым. Мындай блогерлик болгондо да жагат турбайсыз экен да? Жок, блогерлик болгон деле жакпайт, бирок блогер тааныш досторум бар да. Бирок алар деле убагында мен эле тартып жүрдүм, бирок жаккан жокпу сизге? Мага өзүнчө эле ушундай эле карапайым эле жашоо жагат да. Карапайым. Биз деле карапайымбыз негизи. Мурда отношенияда болдуңуз беле? Сүйүм. Мурда 1 жыл болду токтотконыма. Сүйлөшпөй алганыңызга, эмне себептен сүйлөшпөй алдыңыз? Негизи үйлөнгөнгө чейин барганбыз экөөбүз. Ал просто мага айтпай, айттым, бирок ошол бир ай калганда ошо Германияга кетмек экен да, бирок ошону мага айтпай жүрүптүр. Анан ошонусун эметкенде мен менен аракет кылган жоксузбу, алып калайын деп мисалы? Алып калайын деп негизи ата энеси да таанычы, менин апасы дагы, бирок алып калганга апасы жалгыз экен анычы. Ошон үчүн апашын караш керек болду. Ошон үчүн. Баары түшүнүктүү болду окшойт. Чоң рахмат. Орнуктан орун алып бериңиз. Келиңиз. Саламатсыздарбы? Менин атым Нурсултан. Мен Ысык-Көл областына караштуу Ак Суу районунан болом. Жашым 27-де. Кыргыз медициналык академиясын быйыл бүттүм. Точнее 23-жылы бүттүм. Ошондо кесибим боюнча врачмын. Өзүңүзгө жагабы кесибиңиз? Албетте, жагат. Иштеп баштай элексиз, бирок? Практикада жүрдүңүзбү? Жок, практиканы бүттүк, координаторун бүттүк. Анан сентябрь, октябрь иштедим. Андан кийин өзүм буга чейин студент кезимде да иштерим бар болчу. Звукач болуп, той топурларда, жакшылыктарда кызмат кылабыз. Ошо тойдон көрүшкөн окшойсуз, чото аябай жылуу учурап элечи. Эмне себептен бул жака келдиңиз? Үйлөнүү максатында. Сырттан издеп көрдүңүзбү? Сырттан издеп көрдүк. Ооба, элдин баары айтат, той топурларда жүрөсүң, кыз жок дешип. Бирок эми той топурда кыздар судьба ушундай экен. Ал жактан биз за кулисами сидим уже. Эч ким бизди көрбөйт, ошондуктан ырчы кыздар бар го, жана бойдок. Ошолор музыка койгонго берген, флешкасын берген келгенде таанышкан жоксузбу? Алар менен таанышабыз, жакшы мамиледебиз. Ырчы жаш бойдок кыздар менен. Аларга көп эме кызыккан жокмун. Сизге кандай жөнөкөй кыз керекпи? Мага тоже образованный, билими бар. Бул убакка чейин отношенияда болгонсуздар, туурабы? Отношенияда болгон. Канча жолу? Эми 27 жашка чейин көп эле болгон, 3-4 жыл болгон. Акыркы отношениям жайында июльда бүттү окшойт. Ошону менен сүйлөшүп эч менен.
өзүңүз мындай бабникмин деп ойлойсузбу? Бабникмин деп ойлобойм. Себеби дегенде эгер бир адамды жакшылап чындап сүйүп кала турган болсоң, ал адам үчүн бардык нерсе даяр болот экенсиң. Ушу 3-4 отношенияда мисалы эме мындай жоопкерчилик алдыңыз беле, мен сени сүйөм, алам деп туруп мындай эки жолго. Андай болгон эмес. Мисалы кыздар деген ошондой жооп мындай ошондой жоопту күтүшөт да баладанчы. Мисалы мен сени сүйөм, алам, сени жакшы көрөм деген. Ошентип айтпай туруп кантип сүйлөштүңүз анда алар менен? Мен негизи мамиле жигит менен кыздын ортосунда мамилеге, серьезный отношенияга өзүм мындай этаптар менен кеткенди жакшы көрөм. То есть жолуктум, бир жолу кол кармаштың, андан кийин сүйлөшүп кетүү деген менде жок. Убакыт керек мага. Адамдын чын эле меники экен, бир волна менен кетет экенбиз, ошону байкайм. Анан эгер чын эле вправду мы созданы любить друг друга болуп калган болсо, анда Акыркы сүйүүңүзгө жана июнда ажырашкан сүйүүңүзгө эмне тоскоол болуп эки жолго чыгып кеттиңиз? Ал жактан тиги кыз жактан болуп калды, менен кеткен жок. Чынында жамандагандай болбойм, бирок жок, эми ал кыз эч ким тааныбайт аны. Тем более төртөө менен сүйлөшүп туруп, төртөө тең ойлонуп атат, кимиңизди айтып атат. Анан эмне болуп кетип калды ал кыздан? Мисалы, биз да билишибиз керек да, канчалык жоопкерчиликтүү карайсыз отношенияга? Сиз айтып атпайсызбы азыр эркектерни бир кыз менен, эки кыз менен, 3 кыз менен сүйлөшөт деп, жоопкерчилик алат деп. Биздин случайда наоборот болуп калган. Оказывается, мага чейин да жигиттер болчу, жигиттер менен сүйлөшүп жүрүшкөн. Мен билбей жүрөпчүмүн. Ошо сиз менен сүйлөшүп атканда эле 2-3 бала менен сүйлөшүшкөн катары эле. 2-3 бала экенин билбейм, бирок бирөөсү менен, точнее, мен аны менен эмес, ал биз менен карма болгон да. Ошондой болгон. Мурунку жигити. Мурунку жигити карма болуп. Мурунку жигити чыгып калып атпайбы? Ошондо мен орто жолдо мен пайда болуп калып турмун. Анан ошондо мындай кандай болду? Жолугуп калдыңар да, мисалы мен муну кинодон эле көрүп жүрөм да, жашоодо көрбөй экенмин. Кино эле бул өзүнчө элечи да. Жок, мисалы жигити келип калды, анан сиздин мындай бул меники ишенбейм деп мындай защищать эткенге аракет кылган. Защищать эткенге аракет кылдык. Эми ал менен кандай десем, прям подробно эле айтып берейинби? Айтып берсиз. Мага чейин сүйлөшүп жүрүптүр. Бир жыл же жарым жылдай болуп калганбы, анан орто жолдо мен пайда болуп калам да. Анан кыз менин сторонама акырын секирип кете берет. Анан тиги менен да сүйлөшүп жүрөт, мен менен сүйлөшүп жүрөт. Бирок через некоторое время өзү айтканы боюнча аны менен коштошмок экен да. Анан ага жетишпей эле жанагыдай случай болуп калып, вот расстались. Анан биз эми башка бирөө менен карма болгондон кийин бизде деле эркекчилик, намус деген бар да. Анан по-любому мен кандай десем, адамды канчалык жакшы көрсөм, канчалык сүйсөм деле, эркекчилик намыстан мындай сүйүүдөн да намыс бийик турат турбайбы сиз үчүн, э? Демек сиз сүйбөптүрсүз анда. Жок, эми гордость деген нерсе бар, намыс. Вот. Анан башка бирөө менен жүрсө деле эмне аркасынан барып жалдыра бермек белем. Жок, бирок тиги кыз айтты деп атпайсыз, мен аны менен коштошуп сен менен сүйлөшмөкмүн деген аранда. Эми ал кыз балким ал бала мененчи мурда эми көңүлүң, эми кыздар бар го, жакшы көрбөсө деле сүйүп кетем деп сүйлөшүшү мүмкүн да, жакшы ниет коюп. Бирок сүйбөй калып, ортодон башка баланы сүйүп калат да ошол кыз. Ошол кыз мисалы сизди сүйүп калган окшойт да. Мүмкүн. Бирок сиз анын максатына до конца жеткенге уруксат бербей койуп турсуз да. Эми кийинчерээк сүйлөшкөнбүз, өзү отказалась. Мен жалдырамакмын. Чын эркекче жо туура эле, албетте. Мындайча айтканда, кыздардын астынан чөгөлөгөн деле туура эмес да. Ошон үчүн мындай көрдөй болуш керек. Демек эми кыз жакшы болсо, кыз сизди сүйүп турса, чөгөлөгөнгө даярсыз да, туурабы? Бирок кыз башка бирөө менен жүрүп алса, чөгөлөгөнгө болбойт, туурабы? Ошондой түшүнөсүзбү? Ошол болуп атат меники. Эң сонун оңоттол, чоң рахмат. Орунтан орун алып берсеңиз болот. Жаңа бүттү, маектешиптиңер кандай сезимдер болуп атат? Мен ойлогондон да башкача болду негизи. Анан эми өтөбүзбү, өтпөйбүзбү бир эми Кудайдан билинет, ооба. Буйруса алдыда көрөбүз. Өтпөй калсак, үчүнчүсүнө деле келе беребиз. Аракет кылабыз. Аракет кылсаң жетесиң дейт го. Ошол. Баарыңар жылдыздуу сонун тың жигиттер экенсиңер да. Эмнеге ушул убакка чейин сырттан эч ким менен таанышкан жоксуңар? Сырттан эч ким силерди жактырбай койду же хайп үчүн келип атасыздарбы? Жок, бул жерде деген баардыгы карьерный рост менен, өздөрүнүн жумушу менен бошобой, мындай кыз менен мамиле кылганга убакыт болбой
Анан бул жерде деген биз жолуктук реалити шоу болгондуктан мындай элдин астында өзүнүн бактысын, ошо элдин астында өзүнүн бактысын тапкысы келип отурган инсандар да жалаңчы. Ким айта алат, мен хайп үчүн келдим. Биздин өзү ушул жерге келишибиз эле хайп да. Бул жерге келишибиз эле. Анан мен хайп үчүн эмесмин дей албайм, эч кимчи. Өзүң бул жерге келдиңби, уже бүттү. Сени баарысы көрүп атабы, уже хайп, уже кеттиң да тиги. Элдерге таанылып баштадың да. Хайп үчүн келген. Нет, очень много. Бuyakta blogerdi ki bu ay oynamak hoş gibi. İyi. Kaç mı? Tek kanca tatlısı? 15 mi? TikTok'ta. Instagram'da. Blogger. 14.000 tatlısı var. Instagram'da. Biz жолуктук, сүйүүгө биз жолуктук, күттүргөн экөөбүздү сагындырган. Биз жолуктук. Эми буйруса 5-не жазылганын көрөбүз, өтсөк өтөбүз, өтпөсөк жашоо уланып берет. Билбейм, адамга бир күндө ойлор көп келет, о билесиз. Өтөм деген ишенимдүүлүгүңүз канча пайыз? Жакшы эле, 100. Мен өтпөй калсам эми бул да болсо буйрук, эч кандай неме болбойт. Үй бүлө курууга канча пайыз даярсыз? 100. Анткени мен эркек болгон соң дайынмын. Анда кол чабуулар менен бул жака кийинки биздин кастингдин катышуучулары Аскар мырзаны чакырабыз, биринчилерден болуп. Ассаламу алейкум, куш келипсиз. Өзүңүз жөнүндө кенен маалымат. Менин атым Аскар, аты жөнүм толугу менен Жумабаев. 23 жаштамын. Баткен жергесинен болом, бирок Бишкек шаарында турганым көбүлдү. Үйлөндүңүз беле мурда? Жок, үйлөнгөм. Эмне жумуш кыласыз? Үй бүлөмдүн чаккан бизнеси бар, ошо менен алектенебиз, үй бүлөбүз менен болуп. Үй бүлөңүздөр менен чогуу бизнес кыласыздар, Ооба. Финансы жактан, мисалы үйлөнөм деп келип отурасыз да, азыркы заманда көбүнчө биринчи финансын тургузган үйлөнгөн модага айланды да. Сиз канчалык деңгээлде даярсыз? Үйүңүз барбы, машинаңыз барбы, же иштеген ишиңиздин акчасы? Үйүм бар. Үйүңүз каякта? Айылдабы, же шаардабы? Жок, шаарда эле. Шаарда турабыз. Шаарда турасыздар сиздер, Машинаңызчы? Машина жок, бирок алыш оңой эле. Алыш оңой эле, акча бар да. Кандай аял карап келдиңиз? Кандай кыз дейинчи, то есть аял. Ошо өткөзүм. Кандай кыз? Мен табам эң башкысы жылдыздуу, анан акылдуу болсо болду. Акылга таянып, кыз акылдуу болсо, жанында колдоп турса, эркек киши баарына жетет деп ойлойм. Буга чейин отношенияда болдуңуз беле? Болгом, ооба. Канча болду болгонуңузга акыркы? 1 жыл болуп калды акыркы жолу. Эмне болуп эки жолго түшүп кеттиңиз? Кыз акылдуу болбой алды, же жылдыздуу болбой алды, кандай? Аралык күнөөлүү бул нерсеге. Аралык? Сыртча кетип калдыңыз белесиз? Жок, ал экөөбүз эки башка шаарда болгон үчүн бири-бирибизге ишенич жок. Көзгө көрүнбөгөн адам көңүлдөн да алыстайт болду. Көздөн алыстан, көңүлдөн алыстайт. Демек сиз сүйбөптүрсүз да? Сүйдүктен сүйбөсөң мамиле курулбайт го, бирок сүйсө аралык алыс болсо деле бармаксыз учуп, азыр не бүт удобство бар, акчаңыз деги бар экен, самолетко азыр билет алсаңыз азыр деле карап бермекпиз да. Эртеси ошол жакта болуп калмаксыз да. Жок, мындай эки жактан келишим менен эки жакка тарадык. Урушуп кеттиңиздер да демек, туурабы? Телефон аркылуу эле урушуп кеттиңиздер да. Мен телефон аркылуу эле мындай эле урушуп кеттик. Экөөбүз жакшынакай эле азыр. Страдайт эттиңизби сүйдө? 2 жума болду. Страдайт этип бүткөнүңүзгө 2 эле жума болду. Жок, 2 жума страдайт эттим, анан өзүмө келдим. Кантип сиз жаман бат страдайт этип бүтөсүз го, кээри айлап жылдап жүрөт го. 2 жумада кантип эме мындай токтотуп кое алдыңыз, точка коюп? Жок, мамиле болгон жок, аны менен жашоо токтоп калбайт. Эркек киши негизи күчтүү болуш керек. Бул чоң тажрыйба болду. Алдыга карай жүрүш керек деп ойлойм. Ошон үчүн демек 2 жума кичине кыйналдым.
2 жума кыйналгандан кийин мисалы эркектер экиге бөлүнөт го. Бир эркек сүйүүсүнөн ажыраса, өмүр бою ошол сүйүүсү менен ойлонуп жүрө берет да, кайгырып эле башканы алса делечи. А кээ бир эркек ошо сүйгөндөн ажыраса мотивация алат да. Мына мотивация алып норот алда көстө иштеп, сен жөнөкөй баланы таштаган жоксуң, көрөсүң го мен ким экеним, ким болгонумду көрөсүң деп иштейт да көп эркектер. Ошондо сиз мотивацияга кирип калдыңызбы ошондо? Ооба, экинчисине кирип. Ошондо бул жака тиги кыз мени эфирден көрсүн, локти кусай деп келген жоксузбу? Жок, ага эмес. Өзүмө келечекте өзүңүздүн эмеңизди тандап, Инстаграмда активдүү отурасызбы? Жок, активдүү отурган эмесмин. А мындай интернетке чыгып, видео тартып, ушундай кандай жагабы мисалы мындай? Негизи жагат. Актер да болгум келчү мурда. Бирок соц тармактарда активный эмесмин. Бирок активный боло алам деп өзүм ишенем. Аялыңыз апаң менен жашабайм десе не дейсиз? Башында сүйлөшкөндө келишип алабыз го, эми эгер жашабайм болбойт десе, аны сүйлөшүп чечсе болот. Мен да жашабайм дейсизби же? Жок, эми сүйлөшүп бир чечимге келсе болот. Жок, болбойт десечи, например. Болбойт десе, анда болбой калат го. Туура. Чоң рахмат, анда биз Аскар мырзага кол чаап, орундукка узатып коелу. Бул жакта дагы бизде бир жигит келиптир. Сүйүүдөн страдайт этип жүрө же бүттү билбейм. Аябай катуу страдайт этип, Бегимбай. Саламатсыздарбы? Кастингке келген замандаштар, Канат байке, салам алейкум. Салам алейкум. Мени барыңыздар биринчи сезондон көргөнсүздөр. Өзүмдү дагы бир жолу тааныштырып кетейин. Мен атым Бегимбай, Ош областынан болом. 4 бир туугандын эң улуусумун. Үйлөнө элекмин. Менден кичүүлөр үйлөнгөн, үй бүлөлөрү бар. Бул проектке Долбоорго 2 сезонго катышуучу болуп кастингке келгендин себеби ушул жерден бактымды табам деп биринчи максат коюп келгем. Анан тилекке каршы болбой калды. Ошол оюмдан кайткан жокмун, кайра келдим. Сизде ошо биринчи сезондо реалити шоу болуп мурда басып өткөнүңүз бүт ачыкталып калган да. Анан ошондон кичине мындай тарбия алдыңызбы? Мындай кылбаш керек экен. Албетте. Бир учурда 2 кыз менен сүйлөшпөш керек экен деп. Албетте. Азыр кандай ниетте келип атасыз эми чында? Ал кыздар бүттү уже, жашооңуздан кетти. Эч ким жок, чийип салган барын. Качан страдайт этип бүттүңүз? Эми страдайт эткенге чейин деле маселе негизи жеткен жок. Эмне кылган жок? Ошол нерсеге жеткен жок деген. Страдайт эткенге жеткен жокпу? Жок, жок. Кантип түшүнсөк болот? Эфирде деген ыйлаңыз келип коштошо албай кыйналып тургансыз же бунун баары актерствобу, Болду бир аз, но жакшы көрүү гана болгондуктан ортодо өтө эле катуу сүйүү жок болчу. Симпатия, жакшы көрүү болуу үчүн сиз аябай аракет кылдыңыз да. Жакшы көрүү адам эмне мындай? Ну ладно, болбой калды деп коймок да, бирок биз ар эфир сайын чагылдырып берип аттык да. Сиз аракет кылып аттыңыз, чтобы акырында да сурадыңыз, айдай мага ишенчи депчи. Ошондо сиз калп деле жакшы көрүп кое аласызбы? Эми мен ошол нерсени, кичинекей нерсени колдон келишинче чоң нерсеге бир айландырган аракет кылдым. Анан болгон жок тилекке каршы. Эми кичине кыйналдыңыз да баары, ачыгын айтканда. Болду, ооба. Ошентип эле айтып коюңуз. Болду, кыйналдым, азыр өзүмө келдим, мына мен уже жаңы жашоо баштайын деп атам. Албетте, жаңы жашоо болгондо үйлөнгөн элексиз мурда. Итак, буюрса үйлөнсөңүз, жаңы жашооңуз башталат дегендей. Ошол анда Бегимбай жөнүндө бардыгы эле жетиштүү. Куба мырзаны чакырып коелу. Саламатсыздарбы? Салам алейкум. Жалпы жамаат. Менин атым Кубанычбек, өзүм 23 жаштамын. Өзүм биякта чоңойгом, Бишкекте, түбүм көлдөн болот. Биз жолуктук, өзүмдүн келечектеги жубайымды табайын деп келдим. Сиз Куба деп коебу кличкаңызды? Куба деп кыскача айтышат да көп. 25 жаштасыз, 25 жаштасыз. Эмне жумуш кыласыз? Машина менен, жеке ишкер. Эмне машиналар, ушуну каяктан алып келесиз машиналарды? Машиналарды алып сатып. Канча жылдан бери иштейсиз? Бир 2 жыл болуп калды. Үйлөндүңүз беле мурда? Жок, үйлөнгөн эмес. Бизнесиңиз кандай кетип атат анан? Бизнес болуп атат акырындан азыр. Үйлөнгөнгө эмне себептен биз жолуктуктан үйлөнөйүн деп атасыз? Сырттан издеген жоксузбу? Сырттан эмени көрдүм, Амирди. Амирди көрдүм? Амир деген жигит үйлөнүп кетпеди бияктан, баткендик.
ошол баланы көрүп анан ушактан издесек болот экен деп келдим да. Отношенияда болгонсуздар мурда? Жок, болгон эмес. Бир да жолу? Бир да жолу кыз менен сүйлөшүп көргөн эмеспи? Кыздар менен сүйлөшүп дос болгонбу, классташтарым болгон, эме болгон, атак мындай. Мындай сүйүшүп, мындай свиданияга чыгып? Жок, андай болгон эмес. Вообще? Сизге кайсы кыз таап беребиз? Азыр мыякта любой кыз бир бала менен сүйлөшкөн да, хотя бы. Ал өзүңүз кандай кыз издеп жүрөсүз? Эми главный мени түшүнгөн, мен аны түшүнгөн, кыйынчылыкта бирге болгон, жашоодо ар кандай эме болот ошондо. Негизи мырза деле көп нерсени түшүнүш үчүн кичине бабник болуш керек да. Анан албетте ол мен жөнүндө эмес да, эле сиз кантип түшүнөсүз анан мурда кыздар менен сүйлөшүп көрбөсөңүз, же балким психология көп окуйсузбу, китеп окуйсузбу, кыздар кантип түшүнүш керек деген? Китеп окуйм, кино көрөм. Китеп окуйм, кино көрөбүз. Бияктан таап калсак сүйлөшөбүз да, үйрөнөбүз да. Жаңыдан үйрөнүп өткөнсүз, бирок сонунда. Ушундай барыбыз эле. Үй жайыңыз, финансы жактан, же эми үй курайын дейсизби, же машина алдыңыз беле? Машинага проблема жок, азыр деле алып койсом болот негизичи. Анан үй жок. Эми буюрса келечекте жубайым менен балким чогуу тургузабыз. Ичпейсиз, чекпейсиз? Жок, ичпейм, чекпейм. Намаз окуйсузбу? Намаз окуйсузбу? Жумага барып турам. Жума намазга барып турам. Эмне спорт менен машыгасыз? Легкая атлетика, мастер спорт международного класса. Мастер спорт азыркы убакта деле занимать этесизби? Кандай иш? Азыркы убакта деле тренировка аласызбы? Азыркы убакта да жүгүрөм, тренировка алам. Эмне майка менен эле жоксуз, костюм менен? Майка бар ичимде. Майка бар. Сиз майкачы эле кирип кетишиңиз керек экен негизи, спортсмендер. Анан ошондо спорт карьера дальше кетеби? Спорт карьера кетет, конечно, олимпиадага жакшы ойлор бар. Секундасына канча чуркайсыз мисалы? Меники стайер деп коет, мындай узун дистанцияларда 3 километр, 10 километр, 21 километр, 42 километр. 42 километрди канча эмеде басып өтөсүз? Канча убакытта? Москвада жүгүргөм, марафон, московский марафон. Московский марафон 3 саат 26 мүнөттө келгем. 3 саат 42 километрде? 42 километрде. Эгерде даярдансам 2 саат 50 мүнөттөрдө келмекмин да, негизи тренерим айтысы боюнча. Даярданбай эле баягы иштеп жүрүп эле. Бирок мастерствону алып койгонсуз, Эң узун чуркаыңыз 42 километр болду эле? Эң узун чуркаан 42 километр болду. Ата-энеңиз менен турасыз кийин үйлөнсөңүз? Жок, алар. Неге? Детский домдо чоңойгом өзүм. Детский домдо чоңойсоңуз, ошондо ата-энеңизди да көргөн эмеспсиз? Ооба, ошондой. Кичинекейимде таштап кетишкен да. Ошондо детский домдо сиз көлдө чоңойдуңуз беле? Көлдө, ак сууда. Эч ким мындай бир гана ошо детский домдо эле жакындарыңыз бар, андан башка эч бир жакыныңыз жок, Ооба, ошо детский домдо эже, агай, балдар бар, анан мындай алыс туугандар бар, бирок эми алар өздөрүнүн жашоосу менен мен кенедейимди караган эмес да. Алыс туугандарыңызды тааныйсызбы сиз? Мындай тааныйм. Ата-энеңизди тааныйсызбы? Барбы ата-энеңиз бул жашоодо? Бар, бирок кандай айтсам эми кийинчерээк чоңойгондо эметтим өзүм издеп. Апамдын өзүнүн жашоосу бар экен, ал күйөөсү ал жөнүндө мен жөнүндө билбейт экен. Мен ошол себептен ага барган жокмун да. Бирок эми көрүшкөн жоксуз. Бирок көрүшө элекпиз. Атаңыз мененчи? Атам менен көрүшкөм. Кандай болду сезимдер, мисалы көрүшүп ушундай? Канча жашыңызда көрүштүңүз ошондо? Ошондо 18 детский домдон чыгып, ошо 18 жаштарымда көрүштүм. Сезимдерим кенедейиңде карабаса, тарбия бербесе, кичине эме алысыраак, суугураак болуп калат экен да. Анан алар мындай билип туруп эле өздөрү кадимкидей эле таштап кетишкенмисиз да, детский домго мындай? Туугандарым алыстагы туугандарым угушум боюнча, апам 9 айымда таштап кетиптир. Билбейм эмне болгонун. Атам деле билбейм да, жакшы маалымат билбейм. Анан ошо бир аз ар кайсы жерде эметип анан уже детский домго өтүптүрмүн да. Ошол детский домго өтүп, өзүңүздүн карьераңызды өзүңүз куруп, тем более спорт менен ушундай
жөн эле машыкпастан мастер спорт болуп атыптыр, бир кол чаап коелучу. Анан сиз эми келечегиңизди кандай көрө аласыз? Спорт аркылуу көрөсүзбү же бизнесмен аркылуу көрөсүзбү? Ичпейсиз, чекпейсиз өзүңүз? Жок, ичпейм, чекпейм вообще. Өзүңүздүн мындай келечегиңизди спорт менен көрө аласызбы же бизнес аркылуу көрө аласызбы? Спорт менен, анан бизнес тармагында да буюрса ошондой көрө алам да. Мындай аракет кылып да көргөн жоксузбу, мындай эметип, мындай кыздар менен сүйлөшөйүн деп? Кыздар менен эми сүйлөшкөндө мындай сүйлөшөм, баягы вообще эле баягы сүйлөшпөйт деп ойлоп алайм мындай. А мындай катуу баягы сүйүп болуп жанагындай эми болгон эмес да менде. Жо мындай сүйүп сүйлөшүп көргөнсүз, бирок сүйбөй калгансыз, э? Жок, вообще мындай кандай десем, катуу серьезный отношения болгон эмес да. Жөн эле баягы тамашалаш, достор, классташтар, ушул сыяктуу эле. Өзүңүз Бишкекте турасыз? Бишкекте турам. Өтө сонун, өтө кызыктуу адам экен Куба мырза, Кубанычбек, э? Кубанычбек. Анан чоң рахмат ушинтип келип берип койгонуңузга, кадам таштап. Ийгилик каалайбыз. Ийгилик каалайбыз, ийгилик. Рахмат. Бул да сиздин да жашооңузда башкаларга көбүнө мотивация. Бизде дагы кийинки Мээрим. Мээрим келиңиз. Саламатсыздар. Саламатсызбы? Менин атым Мээрим, 20 жаштамын. Биз жолуктукка ушу өзүм сынап келдим. Сынап? Балким бактымды таап каламбы деп. 20 жаштасыз, э? 20. 21 болом. Эмне жумуш кыласыз? Окуйсузчу? Мен окууну бүттүм. 2 профессиям бар. Экономист менен поварды бүткөм. Сонун. Недавно келдим Москвадан. Ал жакта повар болуп иштеп жүрдүм. Бияка келип азыр кассадамын. Негизи азыркы кыздар эми көбүнчө баягы 25тен кийин чыга баштап калды го турмушка. А сизде кандай ушу чечим болду, ушу эрте чыгайын деген? Эмне түрткү болду балким? Буга түрткү Кудайдын буйругу менен балким өз бактым таап чыгып кетемби деген эле ниетте. Ата-энеңиз билеби бул жака келгениңизди? Ата-энем билет. Каяктан болом дедиңиз ошондо түкү? Мен түбүм Оштон, бирок өзүм биякта өсүп чоңойгом. Ата-энеңиз да бул жакта, э? Да. Кандай бала менен сүйлөшкүңүз келет? Кандай балага турмушка чыккыңыз келет? Чечкиндүү, мени сыйлаган. Кандай айтсам, сүйгө туруктуу. Алдабаган. Алдабаган? Ушул эле. Ушул эле качествосы болсо болду. Эми качество деген бул кандай айтсаң, эсиз сүйсөң, чын сүйсөң, адамдын кемчилигин да карабайсың, минусун да карабайсың дегендей. Өзүң оңдоп кетесиң. Самое главное бири-бириңе чын сезим болуш керек. Алдабай, эчтекени айтпай, миң жаман нерсе кылсаң да ошону так бетиңе келип айтса, түшүнгөнгө аракет жасайсың. Демек сиз анын бул жашоодо эмне жумуш кылат, эмне менен алек болот, келечекке эми конечно байды деле бул байлыкты деле баш иштеген иштарман адамдар чогултат да. Если атасынын эле байлыгын алып калбасачы, бай болуш да бул жашоодо чоң ийгиликтердин бири да. Мисалы акыл эси, жашоого болгон көз карашы, кийин мисалы азыр эчтекеси жок болсо да кийин бир чоң бир пландар менен жашаган, мындай дисциплина менен жашаган, Кудайдан корккон бала болушун каалайсызбы же сиз просто эле сүйүп калышыңыз керек болот да, просто сүйүп эле тийип кетишиңиз керек болот? Эркек кишиде самое главное стимулду карайсың. Эси кандай айтсам, эси баланын башы бар болсо, ал будущийге кадам өзү таштап кетет. Эси жок, только оюн, балдар, көчө деген болсо, то аны менен будущий кура албайсың. Уже да семья деп келген адам, мисалы биз жолуктукка же башка жака таанышкан адам, анын уже оюнда уже үйлөнүү максатында болот да. Бул кыз менен ойноп коеюн же бул бала менен ойноп коеюн дешпейт да. Уже акылы жеткен адам сүйлөшөт. Ошо просто сиз сүйүү десеңиз, мен ошо ойлонуп калдым да, анткени өтө жакшынакай сонун кыздар бир көчөдө хулиган бала менен сүйлөшөт да. Көбүнчө мындай жашоодо ушундай кездешет да. Анан кээ бир сонун балдарга жолугат, мисалы келечекке түз караган мындай койсо, не это с ним скучно депчи, мындай уже эме издеп баштайт да, тиги мындай сонун мисалы келечекке түз караган балдарда мындай скучно деп кыздар өздөрү качып баштайт да. Көчөдө келечеги жок балдарды сүйүп көп кыздар тийип кетет да. Сиз антип тийбейсиз деген ойдомун мен деле. Жок. Башына да карайсыз, мээсине дагы.
мээсинин иштесине да карайсыз да. ооба, самый главный ата энеси менен жакшы болушун каалайм. Ошо самый главный сиз да өтө сүйүп калбашыңызды каалайсыз дагы. Жашоодо кандай болсо дагычы. Баары түшүнүктүү болду окшойт мээрим. Анда кол чалып коелу. Ассаламу алейкум. Куш келипсиз. Менин аты жөнүм Арзыматов Кенжебек. Ош областына караштуу Каракылжа районунан болом. Өзүм Бишкекте жумуш кылам. Эмне жумуш кыласыз? Мебельный цехте иштейм. Жумушчу болуп иштейсиз ал жакта, же өзүңүздүкү мебелиңиз? Жумушчу болдум эле. Канча жылдан бери иштейсиз мебель менен? 2 ай болуп калды. 2 ай болуп калды. Канча жаштамын дедиңиз? 24. Мурда эмне жумуш кылдыңыз эле? Военный частта иштейм. Военный частта аз иштебей калдыңыз беле? Жок. Эмне болуп иштешиңиз военный частта? Контрагым бүтүп чыккам. Дальше ошо эмне кылайын, эмне жумуш кылайын деп атасыз же? Мебельный цехте иштеген жактуу бизге мебелге. Бул чоң кесип го, албетте сол. Мебельный өзүм атыман цех ачайын деген ниеттер бар. Бизнес аркылуу кетип, ушу мебель менен кетейин деген планыңыз бар. Жубайыңыз кандай болушун каалайсыз? Жубайым татынакай, акылдуу. Главный бою мага туура келиш керек. Кичике болуш керек. Сизден узун болуп кетпеш керек да. Узун болуп кетсиз. Бар го жашоодо деле айымдар узун го көп эле мырзаларга караганда. Узун. Сүйүңүз узун болуш керек да сиздин просто. Узун болбогат го ма? Бираз кичирээк болуш керек. Сиздин боюңуз канча? 1.65 болуш керек. 1.64 кылалы, буюрса, табып кала турган болсок. Сүйлөшкөнсүз да бул убакка чейин? Убакка чейин сүйлөшкөм. Эмне болуп ошо менен тил табыша албай калдым деп ойлойсуз? Текке каршы турмушка чыгып кетти да. Бирок сиз мындай өзүңүздүн баягы жакшы көрөм дегениңизден кайтпай аягына чейин бардыңыз, Ооба. Ата энеси зордоп берген го. Ата энеси зордоп. Ата энеси сизди тааныйт болчу. Тааныйт. Бирок сизге бергиси келген жок, Сүйөсүз ба анда деле? Уже ал бир бала болуп калды. Сүйсөң деле бес толк. Жок, унуттуңузбу? Мындай жүрөгүңүздөн чыгарып койдуңузбу? Түшүнбөдүм. Жүрөгүңүздөн чыгарып койдуңузбу? Чыгарып койдум. Чоң рахмат. Ошондуктан орун алып койсоңуз болот. Таяка Нурсейит деген мырзанын. Саламатсыздарбы? Мен негизи Ош областына караштуу Нокат районунан болом. Жашым 22-де. Кыргыз улуттук университетинин бизнес жана башкаруу факультетинин жогорку эмесин бүткөм. Жогорку. Ошондо кесибиңиз менен иштейсизби азыр? Ооба, бизнес жана башкаруу менен иштейм. Өзүм жеке бизнесим бар. Жеке бизнес болгондо эмне? Жеке бизнес болгондо телефон тармагында иштейм. Кореядан алып келип туруп оптовый эмеден таратам. Оптом баада эле иштейсизби же магазиниңиз барбы? Магазин дегенде Берекет Грантта местам бар. Андан сырткарынан оптовый таратам да. Алып келип туруп Берекетке, Сумга, тааныштарга. Короче, баары сизге көз каранды экен. Баары эмес эми. Көз карандылар бар. Канча жаштамын дедиңиз? 22-де. Канча жаштан бери ушу телефон менен иштеп келесиз? 2 жыл болду. 2 жылдан бери иштейм телефонда. Мурда да иштеп көрдүңүз беле башка? Телефон мененби? Жок, башка жумуштарда. Башка жумуш дегенде ага чейин только эле университетте окуп алган да. Ага чейин. Окуп эле анан телефон менен сиздин жумушуңуз мисалы эми көптөн балдар биринчи стройкада иштеп, ар жакта иштеп, официант болуп иштеп, анан жакшы жумушка келет го. Сиз кандайча сразу барып телефон менен иштеп кеттиңиз? Эми телефон менен иштеш үчүн бул жакшы акча керек да, оборотко же. Сиздин үй бүлөңүз байбы? Жок, үй бүлөм бай эмес. Эми мындай кылгам башында, биринчи баштаганда бирөөлөрдөн акча алып туруп баштагам башында. Андан кийин ошо 1 жыл дегенде өзүм оборот чогултуп, Кудайга шүгүр азыр ошо менен иштейм да. Өзүңүзгө жагат ушул телефон менен иштеген? Ооба, сүйөм бул жумушты. Оңой. Үйлөнгөнгө даярсыз? Үйлөнгөнгө даярбыз. Ата энеңиз каякта турат, үй бүлөңүз? Ата энем Ошто турат. Өзүм биякта жалгыз. Бирок сиз үйлөнсөңүз каяка барып жашайм деп ойлойсуз? Бишкекте эле турабыз буюрса, ошого аракет кылып атам азыр Бишкектен үй алайын деп. Үй, жай, машина качан алайын деп атасыз? Машина бар болчу. Негизи машина алып сатам да. Арзан чыгып калса алып деген эч азыркы учурда жок, бирок үйдү болсо үйгө аракет кылып атам азыркы учурда. Бул бетте 22 жашта болсоңуз, буюрса келечек алдыда экен. Келинчегиңиздин кандай болушун каалайсыз? Келинчегим жөнөкөй болсун, жөнөкөй кыздар жагат. Анан акылдуу болуш керек. Мындай эми акылдуу дегенде мындай ой жүгүртүп, кичине көз карашы мындай меникиндей болсо дегендей да. Анан кийин ошол сулуу болуш керек, конечно, мага жага турган.
Сүйлөшкөнсүз да мурда көп эле. Буга чейин мектеп убагында жактыргам. Андан кийин ошо университетке келгенден кийин окуу болуп, жумуш болуп, убакыт болгон жок да. Азыркы жерде эми Сулуу болуп, акылдуу болуш дегенди сиз кандай түшүнөсүз эми? Сулуу болуш. Сулуу дегенде эми биринчи адамдын сырткы келбетине карайсың да, биринчи симпатия болуш керек дейт го, сырткы жактыруу болуш керек дегенде. Ар кимдин вкусу ар түрдүү дегендей, мисалы мага жаккан кыз мындай жөнөкөй, анан жолукчан болсо жакшыраак. Жолукчан болбосочу? Жолукчан болбосо деле болот эми. Адеп акылага жакшы. Адеп акылага жакшы болуш керек. Азыр бияктан катышуучулардан ким жакты сизге могу кастингде? Бияктан катышуучулардан тамаша. Анан сүйлөшөбүз өзүнчө. Демек үйлөнгөнгө даяр экенсиз, 22 жашта экенсиз. Хайп деп келген жоксуз. Хайп деген келген жокпуз. Эми Инстаграмда деле 64 эле подписчиктер деле мындай эле закрытый аккаунт дегендейчи. Анан ТикТоктон эми, конечно, телефонду реклама кылышка туура келип атат. Азыр ТикТок эми көрүп атасыз. Ооба, өзүңүз телефонду чыгасыз, Бааларымды чыгарып эме кылып турам. Телефон менен иштеп турасыз. Баары эле түшүнүктүү болду окшойт анда. Чоң рахмат. Сиздерге. Тиги жакта отурган, төрдө отурган жигитти чакырып болду. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Жалпыңыздарга салам айтам. Көрүшүп, ушундай таанышып жатканыма биринчиден кубанычтамын, ушундай сонун адамдар менен. Ошол атым Тилек, фамилиям Чакенов. 95-жылкымын. Көлдөн болом. Тамадасызбы? Анча-мынча. Аккордеон менен тойлордо ырдайсызбы? Мугалим болуп. Негизи мугалим болуп иштейм да. Мугалим болуп, ошондо кана вокалдан сабак бересизби, же аккордеон үйрөтөсүзбү? Жок, мен жаш балдарга эме музыкадан сабак берем. Музыкадан сабак бересиз, а өзүңүз ырдайсызбы мындай? Көп деле ырдабайм. Балким ырдап бересиз бир куплет. Кийин ырдап берейин, шашпай. Жок, эми кийин биз көрүшөбүзбү, көрүшпөйсүзбү Кудай билет да, азыр кастинг ошондуктан тартынбастан келиңиз эми өзүңүздү. Негизи өзүм бир аз ырлардан жазып турам негизи. Көп ырчыларга. Кайсы ырчыларга жаздыңыз эле? Көп эле эми. Анан жаңы чыгып аткан анан студияда да эмгектенем. Анан ошо өзүм чыгарган ырлардан ырдап коеюн анда. Мен сон. Жубай тандап келип аткандан кийин Жубайма деген бир керемет чыгармабызды аткарып берип коелу, кабыл алып коюңуздар, Жубайма деген, Өзүң бар бактылуумун, жаным, 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 жаным. Өмүрдөн белегимсиң, сүйүм менен аппак таным. Өзгөдөн кызганамын, өзүмдүк болчу ардагым. Үйүмдүн шам чырагы, жаным, 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 жаным. Түшпөсүн ак жолугуң, сүйүм менен аппак таным. Түбөлүк болчу ардагым. Бираз сүрдөп атам да. Сон ырдайт экен, аяк катыраак кол чабып турачы. Тим более өзүңүздүн автордук чыгармаңыз болот атпайбы, бул туурабы? Жөн негизи ырчы болоюн деген оюңуз барбы? Дайшы ушу ырчылык менен акча табайын. Негизи кесибим мугалим да. Ошо мугалим болуп азыр мектеп ачып, Кудай буйрса. Ойлор бар эми, жакын араларда балким. Мектеп ачсамбы деген ойлорум бар. Музыкальный жактан. Кандай аял издеп келдиңиз өзүңүзгө? Кандай жубай издеп келдиңиз? Тартиптүү, ыймандуу, тыккан, такылдаган, анан татынакай. Тартиптүү, ыймандуу, татынакай, такылдаган. Тартиптүү, ыймандуу болуп туруп такылдабай калсачы? Андай болсобу? Эми карайбыз да, байкаштырып. Негизи эми өзүбүз эми айта беребиз да, адам болгондон кийинчи. Мындай болсо депчи. Эгер сүйүп калсак, ага деле карабайбыз да. Программанын эң нерсеси тартиптүү, ыймандуу караш керек, тандап ушундай долбоорго келип аткандан кийин карайбыз го дейм. Тартиптүү, ыймандуу экенине карайсыз. Негизи менин оюм ушак тантап, ушул жерде той кылып кылсамбы деген ойлорум бар. Башкасын. Ийгилик каалайбыз анда сизге. Орындуктан орун алып берсеңиз болот. Карындаш коспу.
саламатсыздарбы? Баарыңыздардын кутмандуу күнүңүздөр менен. Рахмат. Менин атым Бегимай, 24 жаштамын. Ош облусунан келдим. 24 жаштасыз, Ош облусу. Сиз эмне жумуш кыласыз? Мен бүгүнкү күндө Ош шаардын мэриясынын муниципалдык ипотека алышканасында иштейм. Мамлекеттик кызматтабы? Мамлекеттик кызматкермин, ооба. Мамлекеттик кызматкерлер оңой менен келишмес эле го. Сиз кандай же өзүңүз чечкиндүү болуп келдиңизби же сиздин общий жаамат жибердиби? Бул жерде мен өзүм чечим кабыл алдым. Себеби дегенде адамдын өзүнүн кыялдаган нерселери болот го кичинесинен. Мен да кыялданган, максат кылган нерселерим баары орундалды. Жумушу, мисалы, үй бүлөдө, баар жайында. Болгону ушул жылы өзүм бактымды тапсам деген ниеттемин. Ошого ушул үлүш немели биз жолуктук долбоору себепкер болот деген ойдомун. Мурда турмушка балдар айтып турбай эле колчуп алсаңар го. Турмушка чыктыңыз беле мурда? Жок. Сүйлөшүп көрдүңүз беле мамиледе? Жок. Бир да жолу. Таанышуулар болот. Таанышуулар үйлөнөм деп болот да сиз менен, же мындай что эми куда түшүп Бегимай могул кыз бала жактырып атыптыр, таанышып көр деген сыяктуу тааныштыңыз беле же? Адамдын өзү даяр болуш керек го. Мен бүгүнкү күнгө чейин негизинен турмушка даярданганга жашоонун сыноолору, жумуш баардыгы тарбиялаган. Мындайча айтканда үй бүлөнүн жүгүн алуу деген нерселерчи. Мен ойлойм, эрте да эмес, кеч да эмес, азыркы жашым норма деп. Норма көп нерсе. Инстаграмда кандай отурасыз, активдүүсүзбү же? Инстаграмда активдүүмүн деп айта албайм. Себеби өзүмдүн жашоомон эле баскан турганман эле сүрөттөр, видеолор кирип калат. Инстаграмда сиз жаздыңыз беле мага? Ооба. Мен ушул номер бергем, ошол аркылуу келгенсиз. Ошол эсиме түшүп атпайбы? Биз жолуктук долбоорун канча убакыттан бери көрөсүз? Биз жолуктук долбоорун Амирдин тоюнан кийин. Амирдин тоюнан кийин? Ага чейин көргөн жоксузбу? Ага чейин жок. Анан эми адам бир жакка келе атканда бүт изучать этип келиш керек да. Балким сиз кайра үйгө барып көргөндөн кийин жакпай калсачы? Биз жолуктук. Мен ошол Амирдин тоюнан кийин көрдүм баардык эфирлерин эле. Эми толук айта албайм, бирок көрүп чыктым. Жакында тааныштым. Анан жактырып, анан келдим долбоорду. Бул жакта ызычуу болот, ар кандай болот. Бизде катышуучулар деле биринчи сезондо аябай өздөрүнүн жакшы жагын көргөзүп атты эле, бирок баягы адам эмоцияга билингенде уже чыныгы лицосу көрүнө баштайт го кандай экенин. Ооба. Анан мага аябай кызык болот, сиз эмоция берилгенде кандай экениңизди айткен. Азыр аябай идеальный көрүнүп атасыз да, бир эч ким менен урушпачудай. Эмоцияга берилгенде мен айттым го, жумуш тарбиялайт деп. Менде жумушта көбүнчө клиенттер менен иштешем да. Ал жерде өтө эмоцияга алдырган, ар кандай кырдаалар болот. Эми бирок сүйүү, ал жакта сүйүп эмоция эмес да. Ал жакта сүйүүнүн эмоциясы башка болот да, сезимдер башка болот. Аны эми убакыт көрсөтөт. Кандай болушун каалайсыз эми? Мага лидерлик сапаты жогору, пунктуалдуу мырзалар баалайм да. Лидерлик сапат. Башкачы дагы сиз эми гос жумуштан эле айтып койдуңуз окшойсуз, пунктуалдуу. Жашоодо кандай болуш керек? Жашоодо мен үчүн ошол адам мен үчүн жакшы болбой эле койсо дейм. Ата-энесине жакшы болсун, жанындагы чөйрөсүнө, элине, бир адамга мага жакшы көрүнөм деп, бирок сырттан мен ал адам тууралуу туура эмес мындай же жакшы эмес маалыматтарды угуп калсам, менин көңүлүм болбойт да. Ошол сыяктуу жүрөгү таза адамдарды көбүрөөк жакшы көрөм. Сиз өзүңүз колдогонго даярсыз да? Аны дайыма колдогонго даярмын. Кызганчаксызбы? Кызганчак билбейм. Мамиледе болуп көрбөгөнгө билбейсиз да? Азыр айта албайм. Бизде Куба беле атыңыз, Кубанычбек, жалаң тазалар эле келип алган. Буюрса анда ийгилик каалайбыз. Сизге да балким эми Кудай каалап өтүп кала турган болсоңуз. Бирок сизге кимди таап берерибизди да билбей атабыз аябай. Билимине карабайсызбы, мисалы, билимине карабайсызбы, билимине. Кандайына? Билимине. Билимине да карайм. Жогорку окуу жайды бүткөн деген. Да. Бүтпөсөчү? Мисалы, мен жогорку окуу жайды бүткөн эмесмин да. Мен билим алган эмесмин вообще. Анткени мага мындай эч кандай мотивация болгон эмес да, чтобы жогорку окуу жайды окуп анан бир профессия менен иштегенчи. Балким сүйүү болуп калса, балким ал нерсе карай албай калаттыр. Пока айтыш. Чоң рахмат. Орындуктан орун алып берсеңиз болот. Мен десе ойлоп калбаңыздар мага экен. Дагы бул жактан
Байке келиңизчи, сиз аябай чагып атасыз. Бизде биринчи сезондо Нурдин деген байке кетти. Ошонун ордуна эме Нурдин деген байкенин брачкалары болбойсузбу же инилери? Кандай? Бизде биз жолуктук долбоорунда Нурдин деген мырза бар эле да, 35 жаштагы. Ошонун инилеринен болбойсузбу деп атпаймынбы? Кененирээк тааныштырып берейин дедим да. Өзүңүз кененирээк. Ассаламу алейкум, Канат мырза жана бүгүнкү кастингдин катышуучулары. Менин аты жөнүм Шакен Улабад. 1990-жылы 3-июнда Үскөл областына караштуу Чолпондода шаарында төрөлгөм. 2019-жылы шаарга келем. 2019-жылы шаарга келип ошол кыргыз фильм актёрская курсуна тапшырып, 3 ай окуп, аяк бүтүп, анан Залкар окуу жайында дагы 3 ай курс окугам. 2020-жылы ачыгын айтсам мындай жашагам, бирок официально эмес да, мындай 1 жыл жашадым. 2021-ден бери азыр эч ким менен сүйлөшө элек. Канча ошондо 1 жыл ошол азыркы учурда ошол негизи актёрский менен алектенем, андан сырткары ошо жол курулуштарманда иштейм да. Чоң курулуштарманда эмне кылып иштейсиз? Жол эмете эле, салып эле. Кандай кылып дейсиз? Жол салыпчы. Жол салып иштейсиз азыр жолду, Ооба. Өзүңүзгө жагабы жумушуңуз? Жагат. Биз жолуктук долбоорунан дагы таап калсаңыз, официалдуу жашайсызбы же неофициальный жашайсызбы? Официальный эле. Мусулмансыз өзүңүз, Ооба. Өзүм негизи талабым негизи биз 7 эркекпиз, ама 7-6 эркек, 1 кызбыз да, 7 бир тууганбыз. Мен үйдүн кичүүсүмүн, анан менин талабым ошол, жана имандуу эң негизгиси. Анан түшүнүктүү, анан ушул айылга жашайм деп, айылга көз карашы түз кыздар болсо үйдөнүүгө мен 3 айдын ичинде даярмын. Кайсы айылга кетет ошондо? Өрнөк. Көлгө дейт, көлдөн болом дедиңизби? Ооба. Айылда үй жайым бар. Шаарда жок, шаарда квартирада отурам. Бирок айылга кетесиз жашаганга. Аябай эле ачыгын айтканга аракет кылдыңыз, анткени мурда жашаганыңызды айтпай эле койсоңуз болобу? Анткени ортодо нике болуп болуптур же бала болуп турбу? Бала болду эле. Бала жок, просто биякта жашырбай ачыгын айтайын дедим да, анан кийин кандай честный адам. Просто ачык айткан жакшы да, кийин эме болуп калбасын. Кийин ошто кыз дагы сизге эгерде таанышып кала турган болсоңуз, баарын билет да сиз жөнүндө, ошондо. Үйдөгүлөр баары билишет, мен тууралуучу бияка келерминчи. Ошол негизгиси ошол. Канча жашта болуш керек аялыңыз? Жашы 23-төн 32-ге чейин боло берет. Сиз өзүңүз канча жаштамын дедиңиз? Азыр 34-төн. 23-төн 32-ге чейин боло берет. Болду, буюрса. Кол чаап коелу. Мында. Орундуктардын ордун алып бериңиз. Баарыңыздарга салам. Менин атым Нуркыз, жашым 20 жашта. Сыкөл облусунун Жети Өгүз районунан келдим. Өзүм үй бүлөдө 3 бир туугандын ортосунда жалгыз кызмын. Ошол. Мен дагы эл катары бул биз жолуктук долбоорун өзүмдүн бактын тапканы келдим. Мурда таптыңыз эле бактыңыз? Мурда серьезный отношения болгон эмес, бирок адамды жактыруу болгон. Ал сизди жактырбай койду эле, сиз жактырып. Ошондой десек болот. Аябай честный сүйлөнөр келип атат го бүгүн. Жок, эми ал мектеп учурунда болгон да, мектеп. Андан кийин отношениялар болгон, бирок мындай чыныгы адамды мындай жакшы көргөн эмесмин, жакшы көрө алган эмесмин да. Буюрса бияктан жакшы көрөм деген ниетиңиз бар экен. Кандай болушу керек эми сиздин? Негизи бала бул жашоого максаты бар, максаты түз, аракетчил, туруктуу жумушу бар. Кудайды тааныган бала болсо деп эсептейм. Сиз өзүңүз жакынсыз, Кудайга? Өзүм жакынмын негизи. Биз жолуктук долбоор эмнеси менен жакты сизге өзгөчө? Эмнеси менен болгон бул жерде баардыгы ачык болот экен. Ошол жери жакты. Мындай мамиле боло турганда баардыгы ачык, эл жүзүндө болгон үчүн. Негизи азыр балдарга негизи көп деле ишенич жок, эгер сырттан тааныша турган болсо, чын айтканда. Бул жактан болсо балдар менен баардык эл алдында ачык болот да баардыгы. Эмне себептен ишенич жок деп ойлойсуз балдарга? Эми чын кандай айтсам, эшиктен отношения болгондо адамды толук билбейсиң да, анын оюнда кандай нерселер бар, аны тоже билбейсиң. Бул жакка келгенде болсо мындай жоопкерчилик көрүп болот да, үйлөнөм деген максатта келет да. Ошон үчүн. Ошон үчүн бизге ишенесиз, Ишенебиз.
Чоң рахмат. Орнуктан. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Аты жөнүм Ташиева Асель. Өзүм 26 жаштамын. Нарын облусуна караштуу Атбашыр районунан болом. Ишенал Арбаев атындагы педагогика факультетин бүтүргөм. Бирок азыркы учурда ал кесибим боюнча иштебей элемин. Осман Скул окутуу борборунда шаар окуу боюнча менеджер болуп эмгектенип. Шаар окуу боюнча да үйрөтөсүз, э? Негизи шаар окуунун лицейсинде. Билим деп жүрүп эле ошондо турмушка чыкпай жүрөсүз ошондо менин оюм боюнча. Жок. Же чыктыңыз беле мурда? Жок, турмушка чыга элекмин. Ошо мурун такыр ойлончу эмесмин. Дагы эми ушу 1 жыл болду. Эми ойлонуп турмушка чыгайын деп даярданып жүрөм. Азыр даярсыз, эгерде тапсаңыз, э? Ооба, буюрса, эгер өзүмдүн адамымды тапсам. Өзүңүздүн адамыңыз кандай? Өзүмдүн адамым эми эң негизгиси адамгерчиликтүү. Жана айтылып аткандай эле инсандык өнүгүүсү болгон. Жана башка ошол. Жана башка. Кыскасы инсандык өнүгүүсү, адамгерчиликтүү ушунусуна карайт экенсиз, да? А финансы жагыначы? Финансы жагынан деле эми негизинен эми айтабыз го. Мындай карабайбыз деле депчи көп кыздарчы анан. Эми мен ойлойм, эң негизгиси ар бир тапкан эмгеги берекелүү болсо депчи. Ар бир тапкан акчасы берекелүү болсо деп. Канча акча тапса деле эми кээ адамдардын канча акча тапса дагы мындай берекеси жок болот да. Ошондуктан ар бир тапкан эмгеги берекелүү болсо деп. Кайненеңиз менен жашаганга кол чапкыл жакшы сөз болду. Кайненеңиз менен жашаганга даярсызбы? Ооба. Болду анда. Даярмын. Орнуктан орун алып бериңиз. Рахмат. Чоң рахмат сизге дагы. Саламатсыздарбы? Алды менен амандашып алалы. Студиядагы бүгүнкү кастингдин катышуучулары жана эфирдин сыртында Көмүскөдө иштеп жаткан биз жолуктук теледолбоорунун кызматкерлери, оператор жигиттер, алып баруучулар, баарыңыздарга чоң салам. Мен өзүмдү тааныштырып өтсөм, Тогуз Торо районунун кулуну болом. Жашым 45 жашта, атым Курманбек. 7 тууганбыз. Мен үйдүн 7-чисимин. Мен бияка келерден алдында аябай көп ойлондум. Барсам туура болобу, же туура эмес болобу, кандай болот, ушул менин курагымда деп көпкө чейин ойлондум. Анан досторума айтып көрөйүн, тааныштарыма айтып көрөйүн деп тааныштарыма, досторума биринекин айтып көрдүм. Алар ар кандай ойлорун айтышты. Бирөө жакшы оюн айтты, бирөө жаман оюн айтты, бирөө койчу эмне кыласың, ушунча жаш курагыңда акыл эсиң ордунда элеби деп ар кандай айтышты. Бирок мен чечимди ушундай деп кабыл алдым. Ушул чечим мен үчүн туура. Кимге кандай жашоо ыңгайлуу, кимге кандай жашоо жагат, ошондой жашаш керек. Саламатсыздарбы? Саламдашып алайын деп эле. Бүгүн билбейм негедир келип алып, аябай сулуулукка көзүм тоюп атат. Жалаң сулуу, жакшынакай, узун жакшынакай кыздар келиптир. Ошол үчүн Кудай буйруса өтүп калсак, балким ушул кыздардын арасынан да мамиле куруп калабызбы деген ойдомун. Өзүм боюнча айта кетен турган болсом, менин атым Аскат, учурда 31 жаштамын, Нарындан болом. Бишкек шаарында азыр иштеп жашайм. Жалпы чыгармачылыкка бир кадам жакынмын. Өзүм кичине ыр жазам жана кээде ырдап коем. Билбейм кайдан жолуккансың сен мага, маңдайыма бүткөн жалгыз бакыттай. Сени сүйдүм буйрук алып тагдырдан. Башкалардын
миңи сага татыбай. Сразу айтып коеюн, биз жолуктук эмес, биз экөөбүз экен, эртең да хейтерлер жазып кетпесин. Билеп деле коем дегендей тойлордо. Кебирлерде современный айфон, кебирлерде зажигалка Антон. Туртуп койсоң, excuse me, pardon. Кебирлер бери келчи алтон. Бири арык, бири томпок, бири баатыр, бири коркок. Кандай болбосун адам баласы, ушул күндү сен деле табасың. Сен күттүң бул күндү. Мен ушул кастингге катышуу үчүн Жалал Абад областынын Аксы районунан келдим. Кыялым бар, дүйнөнү багындыруу. Махабатка бирге жетүүчү. Привет, я блогер Кыргызстандын номер 1 крашы. А ты? Бирге сезүүчү. Жигиттердин султаны, биз жоолуктук долбоорунун вулканы. Издегеним сенден табылганда. Сага тартууладым жүрөгүмдү бүгүн. Урматтуу жалпы биздин көрүүчүлөр, экинчи сезонго кастингге катышуучу болуп келем дегендердин ар бири менен биз маектешкенге аракет кылдык. Албетте биз НТС телеканалы менен биргеликте баардыгыбыз кеңешип, экинчи сезонго ким өткөнүн келээрки 4-күнү, келээрки 5-күнү биз сиздерге чагылдырып бергенге аракет кылабыз. Ал эми бүгүнкү ушул кастингде өзүнүн сынап келгендердин арасынан сиздерге ким көбүрөөк жагатырган болсо, мага ушул катышуучу жакты, ушул кастингге келген айым жакты же мырза жакты, ушул экинчи сезонго өтсүн деген да сиздер ой пикирди калтырсаңыздар, биз дагы сиздердин ой пикир менен албетте эсептешкенге аракет кылабыз. Ал эми 5-шемби күнү кайрадан биз жолуктук долбоорунда жаңы катышуучулар менен биз жолуктук долбоорунда сиздер менен көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.